Абдылдаев Тынчтык Россия Федерациясы Иркутск шаарынан келген. Шайлоого катышпагандар боюнча маселе көтөрдүңүз. Эң туура маселе мына кече жакында Ленин районунда 2 жолу шайлоо болду. Экөөндө тең эл почти катышкан жок десек болот. Анан чоң шайлоолордо деле баягы масштабтуу президенттик болобу, парламенттик болобу абдан кайтыгербиз да элдер. Шайлоо участогу 100 метр жерде турган жашаган кишилер да барбай коет, мындай монитор кылып. Үйдө турат, барбайт. 20 мүнөтү кетет. Макул кезек күтсө бир 30 мүнөтү кетет экен. Ушунчалык кайдыгербиз, анан 5 жыл бою шайланган депутатты же шайланган президентти сөгүп жүрүп өтөбүз. Ушул туура эмес шайланды, бар шайла, өзүңдүн позицияңды билдирсең. Бул эми силердин граждандык позицияңар да. Мына ушуну силер курултайга келгендер элге жеткиришиңер керек да, активдүү катышалы өзүбүз. Өзүбүз барып катышып ушу жөн эле ал жерде бир эч бир кыйынчылык да жок, эч бир мындай бир расход да жок дегендей. Аялыңды эриштип алып барып шайлап койсоң ал колуңа жугуп калбайт да. Ошон үчүн мынакей бул эң туура. Мен бул маселе боюнча депутаттарга да айттым элем, балким мыйзам жазасыңарбы, ушундай административдик штраф салалыбы балким. Шайлоого катышпай койгондо граждандык позицияңар да буларчы. Мына Туркияда ушундай мыйзам кабыл алган, андан кийин, по-моему, жойбийди окшойт, ага чейин бир 5-6 жыл иштеп, бүт баары активдешип шайлоого барып калды. Мына азыр Турцияда 80-90% элдер шайлоого катышат мынакей. Ушундай башка өлкөлөр көп. Өзүңүздөр да мындай активдүү болуп, граждандык позицияңарды көрсөтүп, жардам беришиңер керек да. Абди Патта уулу Жумабек, Баткен району, Дара айыл аймагы. Баткен жаштарын облуста кармап калуу керек дейт. Так, биз бул саясатты жүргүзүп атабыз. 2-3 жылдан бери МИК мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлөрдү салабыз. Келечекте биз үйлөр менен камсыз кылабыз. Эң негизги проблема эле ошо үй, квартира үй. Чегара бүтүп кетсе, чегара бүтүп кетсе, бул инвесторлорду тартып келебиз, анткени чегара бүтпөгөндөн кийин эч бир инвестор келбейт экен. Ошол эле ар жакта тажик тарапка да ошол өрөөнгө келбейт, өзбек тарапка да ошо Баткенге кошуна айылдарына, кошуна шаарларына келбейт. И бизге да Баткенге. Биз Баткенде жакшы шарттарды түзүп бердик. Льготаларды бердик, бизнесмендерден налогтордун бир топ түрлөрүнөн бошоттук, мына келгиле, завод, фабрикаларды салгыла, ишканаларды ачкыла деп. Бирок барбайт бирден инвестор. Коркот. Анткени силердин тиякта чыр чатак бар, биздин акчабызга кепилдик жок, салган капиталыбызга деп. Ошондуктан мына чегара бүтүп кетсе, Кудай буйрса, биз жумушчу орундары менен дагы камсыз кылабыз. Жумуш орундары ачылат, инвесторлорду тартабыз. Ушундай бир аракеттер менен биз кармап калганга аракет кылабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Так, бир имарат 6 жылдан бери токтоп турат дейт. Муну тиешелүү органдар карагыла. Эмне имарат экен, неге токтоп турат экен? Абулабеков Калмамат Аламүдүн району, Васильевка айыл аймагы. Чуу дарыясы жээгин жеп кетип жатат дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги барбы? Турчу ордуңузда. Караңыз. Буган көңүл бургула, немеге алгыла. Контролго, текшерүүгө алгыла. Айдосова Асылхан, Лейлек району, Баткен айыл аймагы, Келечек орто мектеби 39-жылы курулган дейт. Август айынан баштап курулуш токтоп калды дейт. 18 километр жол Бешкент, бала бакчалар доңдо, Көкташ айылы суунун тартыштыгынан балдар миграцияга кетти дейт. Так. Эми былтыртан бери, проблема ушу жерде сүйлөгөндө 90% сүйлөгөндөрдүн бардыгы мектеп, бала бакча, анан жолдор деп сүйлөдү эле. Мектеп, бала бакча бир 3 эсеге азайыптыр мына. 1 жылдын ичинде. Бирин-экин сүйлөчүлөр айтты проблеманы. Жолду дагы ошондой болду. Азыр эми бир эле проблема калыптыр, суу. Бардык почти 90% ушу сүйлөгөндөрдүн суу маселесин көтөрүп алат. Кудай буйрса суу маселесин дагы чечебиз. Мен жайдын күнү ушул чүй өрөөнүн кыдырып келгенде суу тартыш болуп атканда көрүп туруп, анан кийин тиг учак менен учуп, эмелердин баарын көрүп, каерде БСРлар бар, каерде БДРлар бар, баягындай суу сактагыч жерлер бар экенин көрүп чыкканмын.
ошо жайдын күнү тапшырма бергенмин. Быйыл бюджеттен бөлүп карап, эмдиги 24-жылдан баштап 24, 25, 26, 27-ге чейин только БСР, БДРларды куруу боюнча акчаларды бөлөлү деп. Жазында баштайбыз буюрса. Бул проблеманы дагы Кудай буюрса чечебиз. Эмдиги жылыбы же аркы жылы, анын аркы жылдарыбы келгенде бул проблема дагы көп айтылбай калат деген менин ишеничим бар. Анан ойлоп отурам жанатан бери. Эгерде ушинтип жыл сайын проблемалар түгөнө берсе, анда курултайдын иши деле калбай калат. Бир 5 жылда бир өткөрүп калабызбы деп. Жыл сайын эмес деп. Ылайым ошого эле жеткизсин. Акерап табылды. 1-Май району кадр маселесин козгоп атасыз. Билим берүү министрлери тез алмашып жатат деп атасыз. Эми кадр маселеси бизде чындыгында проблема. Илгери СССР мезгилинде билесиңер, кадрларды ылдый жактан бери мектептен алып, отличниктерди немеге окууга өткөрүп, анан кызыл диплом менен бүтүп чыккандарды сөзсүз жумушка орноштурчу. Мамлекет бюджеттен окутса, аны бош калтырчу эмес, баарын алып келчү. Анан кичинекей тепкичтен баштап өстүрчү. А биз союз чачырагандан кийин 30 жылдан бери только тааныш билиш, резюме көтөрүп барып, могуну достумдун досу, тууганымдын тууганы, кудамдын кудасы деп ушинтип келдик. Чынбы? Только тааныш менен келдик. Мына 3 жылдан бери биз анын баарын жоготтук. Бирок дагы деле резюме көтөрүп алып, бир министр, экинчи министрге, үчүнчү министрге барып аткандар бар. Мага да башында көтөрүп келген. Жарым жыл. Момундай болуп жыйылып кетет эле үстүбүздө. Анан чыкырып туруп анан баардыгын айттым анан. Кимде ким мага резюме көтөрүп келип, могуну буяка коюп бериңизчи деп сураса, министр болосуңбу, премьер министр болосуңбу, биринчи өзүң арыз жаз, мен сенин ордуңа коюп берем дедим. Ошондон кийин токтодум. Ошон үчүн мынакей жума сайын алмаштырдык. Алмаштырганда окуялар болду. Мен жаңы жумушка келгенде, киришкенде билесиздер, бажы кызматы жума сайын алмашты. 3-өө, 4-өө алмашып кетти. Жума сайын, ай сайын. Анткени адам пенде деген пенде экен, өзүлөрү кошо барып аралашып кетет экен. Анан жакшы таза кадр тапкыча алмаштырышың керек болот экен да. Мына билим берүү министри боюнча туура айтасыз, тез алмашып кетти. Бирөө взятка алып кетет экен, бирөөсү тарта албайт экен. Анан эмне кылыш керек? Укмуш түм эле сүйлөсө, Москвадан, Лондондон сүйлөйт, акыл үйрөтсө, укмуш акыл үйрөтөт. Анан тилине ишенип алып барып койсоң, ал только сүйлөгөнгө жарайт экен, а практикалык ишти жасай албайт экен да. Анан алмаштырасың да, эмне кыласың? Президенттик интернат ачылган, билесиздер, Чолпон Атада 250 балага ылайыкташтырылган, азыр 70 бала окуп атат. Мына мен ошол келечекти бир 15-20 жылдан кийин жемишин бере турган ушу мектепте балдар болот. 250 баланы окутуп, жылына ушу бирден 2ден класс чыгарып турсак, алар ушу мектепти бүткөндөн кийин 5 жыл университеттерде окуп келсе, буларды талаада таштабай, бош калтырбай, сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматтарга алып, учетту калып туруп, мамлекеттик кызматтарга алып, анан ылдыйдан өйдө карай көтөрсөк, ошондо да бир 20-30 жылдан кийин ушул кадрлар үзүрүн берет. Азыр 5-6 жылда бербейт булар. Ошон үчүн менин максатым мына ушу келечектеги план. Бул эми биз түбөлүк эч ким жок, баарыбыз кетебиз. Артыбызда мамлекет калат. Мамлекетти башкарып, өнүктүрүп, өстүрүп, дүйнөлүк мамлекеттердин катарына кошуш үчүн мына ушул кадрлар азыркы окуп аткан балдар керек. Анткени булар абдан таланттуу балдар. Бүт республика боюнча эң таланттуу балдарды чогулткула дегенбиз. Отличник окуган, анан кийин кругозору бийик. Мен барып өзүм дагы кыдырып көрүп, неме кылдым, абдан тың балдар, кыздар окуп ататындар. Ушулар биздин келечек. Эгерде ушуну улантып кете турган болсо, кийинки келген бийлик, андан аркы келген бийлик, ушулардан көп кадрларды чыгарсак болот. Анан ошондон кийин анан кадр проблемасы чечилсе болот. Анда уже сөз деле болбой калат да, кийин эгер ушул саясат уланып кете турган болсо. Азыр бизде действительно бар проблема. Акимов Шекербек Туркия Республикасы Анталия шаарынан келген экен. Чек арадан өтүүнү жеңилдештирүүнү суранып атасыз. Туркия мигранттарга татаалдаштырды, Эрдоган менен сүйлөшүш керек деп атасыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты болот да. Суранышыбыз мүмкүн, баягындай тууган катары, бир тууган катары, атак минтип кой же тигинтип кой деп башка бирөөнүн ишине кийлигишпешибиз керек. Мына биздин дагы ишибизге сырттан башка бир мамлекеттердин жетекчилери болобу же башка мындай күчтүү адамдар болобу кийлигишпеш керек. Мен андайга жол бербейм. Атак сурансак болот муну. Анан эми
миграция боюнча ушу жумуш орундары жок, бизде анан кетип атабыз деп атпайсыздарбы? Жумуш орундары мына бар. Былтыртан бери жумуш орундары жакшы пайда болду. Анткени курулуштар өсүп атат, тикмечи фабрикалар көбөйүп атат. Бүгүн мына ушул моментте 10 миңге жакын жумушчу орундар бар. Бирок жумушчу жок. Бул тикме тармагында, швейный отраслда, анан куруучулар тармагында. Мына куруучуларды өзүңүздөр бардыгыңыздар эле жакшы билесиздер, кошуна өлкөлөрдөн келип курулушка катышып атышат. А биздин өзүбүздүкүлөр башка өлкөлөрдө жүрөт, 60-70 миң рубль алат, эми бизде деле ошондой 70 миңге берип атат мына. Куруучулар азыр 60-70 миңден эмгек акы алат. Келгиле деп атабыз, келбей атат мынакей. Кудай буюрса, эми мындан ары жумушчу орундары дагы көбөйөт. Анткени ушул келе жаткан жылдан баштап курулуштар дагы көбөйөт. Чоң-чоң курулуштар башталат. Масштабтуу курулуштар башталат, ошондо жумуш орундары көбөйөт. Эми келечекте ушу миграцияга кетпей эле өз өлкөбүздөн жумуш издеп, мындай аракет кылсак жакшы болот эле. Аккулов Абдижапар Ош шаары климаттык маселе боюнча тоолорду сактоо, жайыттарды калыбына келтирүү. Климат тоо маселесин өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр. Эми дүйнөлүк масштабта да катышып маселелерди көтөрүп жүрөбүз. Айтып атабыз проблемаларды, тыйын тыбырларын сурап атабыз, бизге да жардам бергиле, биз дагы ушул колдонолу деп. Жайыттарды калыбына келтирүү боюнча эми маалымат каражаттарынан баарыңыздар эле билсеңиздер керек, быйыл 10 миң гектардан ашык жерге республика боюнча жалпысынан алганда урук септик, баягы жайыттардын деградация болуп кеткен жайыттарга урук сеп, эми быйыл ал жерге бир жыл мал жайбаш керек экен, ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Жергиликтүү бийлик муну жакшы карагыла. Эгерде азыр жаңы жазында жайында өскөндөн кийин жеп койсок, ал урук талага кеткен болуп калат да. Ошон үчүн ушинтип отуруп келе жаткан бир 10 жылдын ичинде бүт жайыттарга биз уруктарды сээп бүтөбүз. Эгерде бунубуз жакшы жүрүп кетсе, ушул 10 миң гектарды быйыл көрөбүз. Жакшы жүрүп кете турган болсо, муну 10 эсе көбөйтөбүз. Эмдиги жылы 100 миң гектарга себебиз. Аркы жылы дагы 100 миң гектарга кылып уруктарды себе баштайбыз. Муну билесиздер, Союз мезгилинде себилген дейт, бирок себилгенин эч ким деле мындай факты менен айта албады. Эми Союз мезгилинде себилсе керек, 50 жыл мурун себилсе керек, себилсе. Бирок себилген эмес. Биз мына ушуну баштап атабыз. Алдаяров Абзамир, Кочкор району Орманхан айыл аймагы. Суу тартыш, айдоо аянттар айдалбай калды. БСР, БДРларды куруу, балык чарбага токой жерлерди берүү дейт. Эми суу боюнча айтып түшүндүрдүм да, эми буюрса БСР, БДРларды курабыз. Эмне үчүн дегенде, быйыл мына Казакстандага да суу жетпей калды, өзүңүздөр билесиздер. Анткени бизде БСР, БДРлар жок болгондон кийин суунун баары бизден агып чыгат да. Мына азыр кыштын күнү тимеле укмуш агып атат тиги. Каптап көчөлөрдү каптап кетип атат. Эгер ошол сууларды биз азыр БСР, БДРларда топтоп алган болсок, жайдын күнү агып аткан сууга биз кереги жок болот да биздики. Ал түздөн түз ушул ылдыйкы турган өлкөлөргө бардыгы агып кетсе болот да. А биз куруп алсак, жаздын күнү, күздүн күнү, анан кышында аккан суулар менен эле толтуруп алабыз, жайлы-жайлай сугатка жетет. Ылдый турган өлкөлөргө дагы ошондо суу берген болобуз. Анан кээ бир баякындай бир кандай десем, эми түшүнбөстүктөнбү, биз суу бербешибиз керек тияка, анан эмнеге өзүбүзгө жетпей атса тиги бу деген. Бизде оондо резолюция кабыл алынган, биз кол койгонбуз, бардык мамлекеттерден өткөн, 160 мамлекеттен өтсө керек эле. Ылдыйкы турган мамлекеттерге биз суу бергенге милдеттүүбүз. Бардык дүйнө жүзү милдеттүү, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр берип атат, аткарып атат. Эгер аткарбай койсок, анда бизди ООН анда кысып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн туура түшүнүш керек, ылдыйкы турган айылдарга дагы беришибиз керек. Бул бир, экинчи жагы дагы бар. Биз мисалы өзүбүз мисалы буудай менен бир топ эле тамак аш менен камсыздай албайбыз, бир топ түрлөрү менен. Анын ичинен бир эле буудайды алалы, биз 40% өзүбүздү камсыз кылабыз. Анткени биздин жалпы территорияны алганда 94%ды тоолор ээлеп турат. 6% түз жербиз биз. Ито ошонун ичинде шаарлар да бар, айылдар дагы бар, анан райондор, кичи шаарлар бар мына. Анан андан калганынан кийин биздин айдоо жерлер. Жанакы балдарыбызга жер ала албай атабыз, трансформация кылып бергиле деп атпайбы? Биз кылбай атканыбыздын дагы себеби ушул. Дүйнөдө адам саны көбөйүп баратат. Жерлер тарып баратат, улам адам саны көбөйгөн сайын. Анан эгерде келечекте бир 30-40 жылдан кийин, 50 жылдан кийин эгерде
Buğday керек болып қалабы, тамақ аш керек болып қалабы, өте қиналып қалабыз. Башқа мамлекеттер бербей қойса, бүгін деле қиналабыз мысалы. Қалған 60% buğdayыбызды біз Қазақстан менен Россиядан алабыз. Анан қазаққа су бербесең, buğday жоқ. Алар айтат, су бербедің, buğday жоқ дейді. Анан біз Россияға барабыз, қоқыс эми гарантия жоқ та, эми табиаттын кырсыктары болобу же башка болобу дейли. Аякта да болбой калса не кылабыз анан? Ачка отурабыз бой. Биздин эң биринчи проблемабыз айрыкча Кыргызстандыкы адамзаттыкы токочта биринчи. Ошон үчүн бул көп тармактуу жактан карашыбыз керек буларды. Так, Алибеков Болотбек, Бишкек шаары 1-май району. Курултайдын делегаттарына 3 жылдык мөөнөт кылып бериңиз дейт, берсеңиз дейт. Так. Кыргыздарга бийлик эле керек, ошо. Удостоверение керек, мандат керек, барып туруп жергиликтүү калкты зыкылдатып туруш керек, жеке маселелерди чечиш керек дегендей. Мындайда мен жаңы президент болуп келгенде менден удостоверение сурагандар болду. Биз жардам берели, коомдук башталыштарда кеңешчилик болуп берейин, коомдук башталыштарда жардамчы болуп берейин деп. Анан эми элдер көпчүлүгү, айрыкча ушу мамлекеттик кызматкерлер деле мен таң калам. Коомдук башталыштарда дегенди түшүнбөйбү дейм да. Удостоверениесин көтөрүп барып эле, мен мынакей президенттин жардамчысымын же кеңешчисимин, моуну кызматка кой десе эле коркуп эле кое берет экен да. Корккондон да кое берет экен, анан кийин бай тартынат экен, анан мен баарын жок кылып салдым кайра. Жок, мындай болбойт экен, силер биз аша чаап кетет экен биз кыргыздар деп. Ошон үчүн бул мыйзамды мына азыр сунуштап атпайсыздарбы, өзгөртүү киргизүү боюнча деп. Бул эми жогорку кеңештин компетенциясына кирет. Ушул курултайды мыйзамдуу кылып, мыйзам кабыл алып өткөрүш үчүн, кабыл алыш үчүн араң дегенде өткөрдүм мына. Мына суранып атып жогорку кеңештен спикерди чакырып, депутаттарды чакырып атып, ай, кабыл алып берип койгулачы ушу мыйзамды. Силер кабыл алып бербесеңер, анда мен быйыл дагы указ менен өткөрөм. Эмдиги жылы да указ менен өткөрөм. Анда өтүп кете берет баары. Андан көрө кабыл алып бергиле десем, курултайчыларды айтат, булар дейт, бардыгын жазып алыптыр, жогорку кеңеш эле болуп алыптыр деп. Анан курултайчыларды чакырдым кабыл алып. Бир 7-8 кишини кабыл алып, ай, айланайын, эми мыйзамды өткөрө албай жатып силер кичине эптеп мыйзамды өткөрүп алып, андан кийин анан кошумчаларды кылбайсыңарбы? Мыйзамды өткөрө албай жатып силер момундай кылып туруп немелердин баарын кошуп алыпсыңар. Деп анан алдырып отуруп анан мына ушул мыйзамды өткөрдүк. Албетте эми баягы чийки мыйзам, жана Көчөрбаев мырза да айтып атпайбы? Мына моундай болуп калды, тигиндей болуп калды. Эми калганы көч бара түздөлөт дейт. Ушу мына Көчөрбаев мырза, сиз дагы кириңиз, өзүңүздүн жазганыңызды бериңиз. Мына улуттук кеңешке кирсеңиз болмок, же болбосо рабочий комиссияга кирсеңиз болмок, иш комиссияларга. Биз сындаганды жакшы билебиз да кыргыздар. Сындап, тим эле критиковать этип, тим эле укмуш кылабыз. А бирок иш кылбайбыз да ушу практика жүзүндө. Ушулардын бардыгын берсеңер болот, эми мына киргиле дагы жасагыла, муну оңдогула, түздөлөлү бара. Бул мыйзамдагы келечекте жакшынакай болуп. Мына былтыркы эле менен эле быйылкыны салыштыргылачы. Былтыр алдын ала жанагыдай кимдер сүйлөйт региондордон даярданып келген эмес да. Бул жерде бир 10 чакты киши ушу жерде кыйкырып өкүрүп, тетиги жерде бир 20-30 киши аркасынан туруп алып, бу жерде Кадыр Кошалиевди сөккөндөр болгон. Сөккөндөр, мага сөз бер, мени жазып кой деп мына. Быйыл андай жок да, мынакай мына. Ошентип жыл сайын бара көч түзөлөт деп кыргыз бекеринен айткан эмес. Так, эмне үчүн башка улуттар служба кылбайт дейт. Служба кылбаганы менен альтернативный служба деген бар. Эми кааласа ошол жагынан акчасын төлөп коюп кылып атат. Эми бизде мыйзам ошондой экен, илгертен келаткан. Ошону менен эле кетип баратабыз азыр. Бирок азыр өтө деле муктаждык жок. Эгерде кокус эле анын бетин ар кылсын, бирок муктаждык болуп калса, сен башка улутсуңбу, же болбосо ким экениңе карабай, аскердик кызматка жарайсыңбы, алып кете беребиз ала. Так, түрмөлөрдү хозурашөткө өткөрүш керек дейт. Туура, мен да колдоймун муну. Так, Чаткалга бир барып берсеңиз деңиз. Кар кеткенде барам. Так. Анткени барып Чаткалды бир көрүп кетишим керек. Кар жат басып жатканда аны көрө албайсың. Кар кеткен кезде барыш керек аяка. Тиг учак менен бир барып кетем жаз айларында, жай айларында. Так, Алиев Саматбек, Ленин району улуттук идеология жылы деп жарыялаш керек дедиңиз. Эми баланча жылы, түкүнчө жылы деп 30 жылдан бери эле жарыялап келбедикпи? Эмне өзгөрдү ошондон?
жарыялап койгондо эмне? Улуттук идеология ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө отуруш керек. Саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын отуруш керек. Ал бир жылды жарыялап коюп эле анан кийин ошо менен улуттук идеологиябызды жылдырдык деген бул маселе эмес. Так, сууну сатуу маселесин көтөрдүңүз. Так, каралардан жабыркаган ККМ боюнча жылдын аягында кандайдыр бир пайызын кайтарып берсе деген маселени көтөргөн экенсиз. Өкмөт карап чыккыла муну. Жана лотерея ойнотуп атпайсыңарбы? Ким көп ККМ чегин утуп алса, ошондон диге утуп алат деп. Балким ушуган өтөсүңөр. ККМди ким эме көбүрөөк чогултса, жана жылдын аягында суммасына жараша ошогон балким ушундай сыйлыктарды берсеңер, ошондо жакшы болот беле балким. Өкмөт карап чыккыла муну. Анарбек Асылбек, Анарбаев Асылбек, Бакай Ата району, Миң Булак айыл аймагы. Так, курултайдын статусу жөнүндө мыйзамды дагы да жогорулатыш керек. Бул боюнча айттым. Муну жогорку кеңеш карап чыксын, иретке келтиргиле, көчтү түздөгүлө. Так. Депутаттар бир мандаттуу округтан шайланып келсин деген талап койдуңуз. Муну БШК менен жогорку кеңештин депутаттарын өзлөрү карап чыксын. Айткан ар бир сөзүңүздөр стенограммага жазылды. Секретариат иштейт. Мыктыбек Үсүпович баш болгон 7 киши дайыма зарплат, эмгек акы алып, кийинки курултайга чейин ушулар бүт баарын иштейт. Ошол стенограммага түшкөндүн баарын кагазга түшүрүп, анан өкмөткө берет, тиешелүү органдарга берет. Жогорку кеңешке тиешелүүсүн жогорку кеңешке, борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүүсүн борбордук шайлоо комиссиясына. МПО, НКОлор жөнүндө так. Ушул МПО, НКОлор жөнүндө мыйзамдар кабыл алынып атат, азыр жогорку кеңеште каралып атат. Бул маселе боюнча өтө татаал жолдорду басып келатабыз. Бизди 30дан ашуун өлкө кыйнап атат. Кабыл албагыла, кол койбоңуз, анан тиги бу. Барган жеримде айтат, силер тиги НКОлор менен МПОлорду кыйнап атасыңар деп. Акыр аягында мен анан бир ачуум келип анан көп 4-5 өлкөдө суроо бердим анда. Силерде барбы МПО, НКОлор десем бар дейт. Канча? Бизде деле бир 10 000, 15 000. Канча жылдан бери иштейт? Илгертен бери иштейт. Анан силерде каяктан акча келип түштү? Канча эмгек акы бердиң? Соцфондко канча кетти? Налогко канча төлөдүң? Анан ошол акчаны каякка жумшалды деген отчет алабы десем, алат дейт. А эмне үчүн биз албашыбыз керек? Же биз экинчи сорт адамдарбызбы силерге? Деген деле дудук болуп калышат да. Ошону менен биз бул жерде алардын биз акчасын талашып аткан жокпуз. Аларды кыйнап аткан жокпуз. Сен жөн ачык гана көргөздөп атабыз. Буга чейин ачык эч ким көргөзбөй иштеп келген. 100 000 деген миллиондогон евролорду, долларларды алат, бирок бир тыйын салык да төлөбөйт. Зарплаттан эң болбогондо соцфондко отчисление болуш керек да. Анысын да көргөзбөйт, бүт өзлөрүнүн керектөөсүнө жумшайт, жеке менчик керектөөсүнө үй бүлөлүк. Болду, ошо менен отурат. А биз көрүп турушубуз керек да. Туурабы же туура эмеспи? Колдойсуңарбы ошону? Анарбаев Умарали, Кочкор Ата шаары жер семирткич чыгарган завод куруп бериңиз. Буну карайбыз. Бул жагы өкмөт карап атат муну. Арыпбеков Орозбек, Бишкек шаары, Свердлов району. Бишкекте көпүрөлөрдү кеңейтиш керек дейт. Бул жагы дагы долбоорлор жүрүп атат. Карабалтадагы диний агартуу борборунун кагаз иштери боюнча маселе көтөрүлдү. Бүттү кагаз иштери, бүтүп кечегини тапшырып беришти. Асаналиев Адилет, Ак Суу району, Октябрь айыл аймагы. Каналдарды калыбына келтирүү маселеси, айыл чарба кредитин жеңилдетүү дейт. Алууну жеңилдетүү. Бул боюнча мен тапшырма бергем, где-то 12-13 кагаз чогултат экен. Ошону азайткыла деген тапшырма бердим. Азайтып, баягы тез алганга шарт түзүп бергиле деп. Анан ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Кредит десе эле бекер акча алып аткандай алып биз кыргыздар сразу той берет экенбиз да. Мына ошондой фактылар да болду. Той берип салып, мен кошунамда эмнем артык, балам мен диге сынып калбасын, жакшы үйлөйүн деп туруп, бүт кредитти үйлөнүү тоюна жумшап салып, уулунун. Мына азыр кредитин төге албай отургандар бар мынакей. Кредитти алып, бирди 2, 2-ни 3 кылыш керек. Ошон үчүн алыш керек. А эгерде өзүңдүн менчик акчаң болсо, мага десең, каяка болсун чача бер да. Мына мага ыйлап ушу кайрылып аткандар да бар. Ушу кредитим жаба албай калды, мына ушинтип. А эмнеге жаба албай калды десем, башканы ал айтпайт. А мен башка жактан информация алсам, точно информацияны алып келди мына. Той кылып салган, анан кредитин жаба албайт. Ошондойго барбасак да ушуну, анан ысырапчылык. Ысырапчылыктагы токтобой атат.
Мен указ да чыгарып бердим. Мына молдокелерди да сурандым, элге түшүндүрүп, жайылтып айткылачы айланайын, ушу ысырапчылык токтотсунчу деп. Түштөндүрүү деген бир балекетти таап алыштыр. Куда тозгондо. Бир тууганым түштөндүрөт, улуусу, ортончусу, кичүүсү, анан кудамдын кудасы, классташтарым деп отуруп 7 жылкы союлуп кетти бир жерде. Bir түндө 7 жылкы, bir күндө. Бардың, кондуң, эртеси күнү кеттиң. 7 жылкы. Не деген ысырапчылык булай? Андан көрө ошону топтоп туруп, ошого кеткен расходду ошо үйлөнүп аткан 2 балага берсең, мына сага жарым квартирасын төлөп коесуң. Ошол расход менен. Ушул эле ошо кредит алып алып иштетүү маселеси, анан жанагындай немелерге жумшап салбай, текке кетирип. Мисалы, огородторго, кече Баткенге барганда көрдүңүздөр го, барыңыздар эле. 4 сотук жерге теплица уюштуруптур. Мына бадыраң өсүп атат, эң сонун бадыраң. Помидор өстүрсө болот, сабиз өстүрсө болот. Бизде, мисалы, айылдарда, мына мен өзүм айылым айтайынчы, башка жакта айтсам таарынат экенсиңер, бизди жалкоо деди деп. Өзүмдүн айылымда мына 20 сотук, 30 сотуктан огородтору бар, участоктор барлар бар. 10-15 сотуктан кем эмес. Бүт бары курай басып айдалбай жатат. Илгери Союз кезинде биздин апабыз деги огородко баарын айдачу эле. Бадыраң, помидор айдачу эмеспиз, анткени бышчу эмес. Сабиз, ашкабак, картошка. Азыр менин айылымда андай айдагандар жок. Айылда жашайт, бирок шаардан барып сатып келип жейт. Мына баарыбыз эле ошондойбуз. Айылда тургандардын баары эле ошондойбуз. Быша турган нерсени айдап, ошол акчаны алып туруп, кредит алып, бир өзүн өзү актай турган ушундай нерселерге салсак, ошо бала чакага деле витамин болот, ошо айылда жашаган. Өзүбүз да мындай иш аракет кылалы да. Так. Ысык көл өнүктүрүү фонду 2%га көтөрүп бериңиз дейт. Эми көлдүктөр Кудайга тобо дегиле эми. Андай башка областтарда жок, андай даже фонд жок керек болсо. Жакшы эле болуп атат да мына. Мисалы, азыр мен текшерүү иштерин жүргүздүрүп атам. Акыркы 10 жылдан беркисин текшергиле деп. Ошол фондко түшкөн миллиарддардын бардыгы эч бир пайдасы жок, желип, уурдалып кеткен. Алган бир долбоорго, ал долбоор фондто тургандын таанышы болгон бир мекеме, утуп алган мекеме. Утуп алды, мектеп салат дейт, бир күрөгү жок. Анан субподрядка берет, ал аягына чейин салбайт да, анткени толук берген жок акчасын. Мына ошондой токтоп турган объектилер көп. Мен ошонун бардыгын ревизия кылдыртып, азыр текшертип атамын, бул боюнча чара көрөбүз. Муурдалган акчалардын бардыгын кайра кайтартабыз. Эгер ошону ушул эле азыркы эле түшүп аткан, фондко түшүп аткан 1%-иңерди мындай пайдалуу колдонсоңор, тим эле ысык көлдү гүлдөтүп ийсеңер болот. Анан дагы дей берсеңер, 99%-ын которуп берсек деле баары бир адам баласы пендечилик кылабыз. Жок, фонду эми фонд ал өзү иштетип атат. Мен ошолордун баарын текшертип атам, айттым, айтып өтпөдүм ба силерге. Бүт уурдалган акчаларды ордуна кайтарып койдурабыз. Так, Бадалов, Ганишер, Кара Суу району, Нариман айыл аймагы. Ош шаары менен территория чечилбей жатат деп атасыз. Ош аэропорту шаарга каратып алган, салыгы шаарга түшүп жатат дейт. Эми чындап келсе, мамлекет үчүн салыгы каяка түшүп атат, иши кылып общий казынага түшүп атат да. Ош шаарына түшүп атса, Ош шаарынын жолдору оңдолуп атат. Сиз өзүңүз деле ошол жерде жашайт болсоңуз керек. Республиканскийге кетип атса, республиканскийге дегендей. Эми бул жагын карайлы, карап көрөлүк. Так, жер ала албай жатышат, участок трансформация. Бул боюнча мен айттым. Буну трансформация боюнча мен комиссия түздүртөмүн. Комиссия түздүрүп, ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү элден өзүнөн кошобуз, айылдардан, анан өкмөттөн, администрациядан жиберип туруп, бүт республика боюнча карап чыгалы. Айдоо жер болсо, кайрак жерди дагы биз акыры айдоо жерге айлантабыз бара-бара. Тамчылатып сугарсак дагы. Бир гана таштак жер, эчтеке өспөгөн жер болсо, анда трансформация кылып туруп, анда үй салганга берсек болот. Бирок биз мындай капталды көздөй эмес, өйдө карай кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Анткени биздин элибиз келечекте айдоо жерлери, кайрак жерлери жок, кыйналып калышат. Мүмкүн эмес, калат да, кыйналып калат. Ошон жагын бул боюнча жиберебиз, трансформация боюнча карайбыз бул боюнча. Так, Байгазиева Назира, Нарын шаары, банктарды, жерлерди мамлекетке өткөрүп, арзан кредит менен камсыз кылуу дейт.
банктарды эми бизде мамлекеттик банктар иштеп атат, 4-төө. Алардын мен айттым элем, 2-өө абдан начар. Баягы мурунку тарыхтар аябай начар экен. Клиент да келбейт, анан кийин нарушениялер да бар, уурдап койгондору бар. Бирок алардын баарын ордуна койдуруп атабыз. РСК банк менен Айыл банкты калтырып эле калган 2 банкты сатып ийгиле дегенбиз. Эми жеке менчиктерге сатып ийгиле. Калган банктардын бардыгы жеке менчик банктар. Биз жеке менчик банктарды кантип тартып алабыз? Алар өзлөрүнүн ишин кылып атышат. Мамлекеттик банктар аркылуу арзаныраак берсек болот. Мугалимдердин укугун коргоп берсеңиздер дейт. Туура маселе. Мугалимдерди коргошубуз керек. Мен да көрүп алып, кээде кейим ушул анча-мынча баягы балдарды кичине чугуп койсо, чертип койсо эле азыр дагы аябай эме болуп калбадыкпы? Чын тийбес болуп. Биздин убагыбызда башыбызды томуйта эле чапчу сызгыч менен. Анан үйгө барып айтсаң, чала болот сени дечү. Тентек кылдың да деп, анткени тентек экенибизди билет да айнатабыз. Бирок жөндөн жөн чапчу эмес. Жөндөн жөн эле мугалим чаппайт, мугалим урушпайт. Тентек кыласың, жинине тиесиң, анан кекиртектен өтүп кетет, ашып кетет, андан кийин анан чабат да. Боор менен чапчу, маңдайга, чекеге чапчу бизди боор менен. Сызгыч менен болгондо да кичинекей сызгыч эмес, билтейген жана 3 буручтук сызгычтар менен чапчу, калың момдай сызгычтар менен. Эчтеке болбой эле жакшы тарбия алып чыктык. Ошон үчүн эми анча-мынча болсо эн аталар деле, балдар деле көтөрүп коюш керек. Бала тентек кылса, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай атса, окубай атса, мугалим аракет кылып атат да, ушуга билим берейин, ушу уядан учуп чыгып, акча адам болсун деп атат да. Анан окуучулар да кээде аша чаап кетип атат. Бул жагын мен дагы колдоймун. Байрамкулова Динар, Ысык Ата району, Красная Речка айыл аймагы. 11 бала бакча керек, жолдорду куруп берүү, Кегети ашуусунун жолун 100 метр төмөн түшүрүп бериңиз дейт. Бала бакча, мектептерди биз курабыз, жолдорду курабыз. Жолдор боюнча мына былтыркыга караганда быйыл 2 эсе көп жолдорду асфальт кылдык. Эмдиги жылы, келе жаткан жылы андан 2 эсе көп жасайбыз. Ушинтип отуруп 30-жылдарга чейин Кудай буйрса, ар бир айылдын жолуна чейин киргенге аракет жетебиз. Жетебиз деп план коюп атабыз. Калган маселелерди ушу тийиштүү өкмөт мүчөлөрү карайсың. Так, Бакетаев Бакыт, так. Свердлов району капиталисттик социализм түзүп атабыз биз, тескерисинче. Так, алдыга жылабы же кайра алмашабы? Алдыга жылабыз. Кете беребиз. Мына Кытай мамлекетин Дэн Сяопин деген адам баягы кризистен алып чыккан деп айтылат да. Экөөнү тең бирдей алып кеткен. Бир жагын талкалап, экинчи жагын сүйрөгөн эмес деп. Биз дагы өтө кылдаттык менен кетишибиз керек. И ошондой кетип баратабыз. Кудай буйрса, бул бүгүнкү саясатты улантып кете берсек, биз сөзсүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз. Так, президенттик жумалык жарыя кылуу дейт, тазалоо боюнча. Тазалоо боюнча биз мартта, анан кийин күзүндө жасап атабыз. Жаздын күндөрү жарыялап турабыз. Тазалоо боюнча жумалык. Так. Барыкта басып Жомартбек Түб району Ойбулак, жер ачка болуп калды, себеп оборот кылуу керек, Акиташ чыгарган завод дейт. Так. Туура жерлерди муну себеп оборот кылуу боюнча муну Айыл чарба министрлиги алып барыш керек эле. Бирок аларга да тапшырма берилген, кайсы областтарда эмне айдаш керек экен саясатын жүргүзүп тургула деп. Бирок тилекке каршы мамлекеттин эсебинде калган жерлер дагы арендага берилип кеткен, жерлердин көбү менчик өтүп кеткендигине байланыштуу менчиктер укпайт экен аны. Мен өзүм билем эмне айдашты дейт экен. Ошо менен эле анан бир област көп картошка айдап салып, ал өтпөй калат. Бир област жалаң буудай айдап салып, ал өтпөй калат, ал жакта ошондой болуп атат да. Муну биз эми жана сунуштар дагы болду, муну өкмөткө тапшырма беребиз, дагы иштеп чыгуу боюнча. Так, Акиташ чыгарган завод боюнча айттыңыз, Күрмөнтү заводунун жөнүндө сөз кылдыңыз го дейм. Күрмөнтү заводу уже болбой калган завод болчу, только Акиташ чыгарат. Илгери Союз кезде Күрмөнтүнүн цементи эң качествосы жогору цемент болгон, бүтүндөй Казакстанга ар жагына кетип турган ташылып машиналар менен. Азыр Күрмөнтү цементи мамлекет көттү, инвестор таап, ага сатып атабыз аны.
где-то 4,5 миллион доллардың тегерегинде сурап атышат. Макул деп берип атабыз. Аны алгандан кийин где-то 100 миллиондун тегерегинде, доллардын тегерегинде жаңы завод салышат. Ал жаңы заводду дагы ушул жылдын аягына чейин баштап калат. Ал жерге жаңы завод салынат. Заманбап. Так, Бейшенғазиев Қалыйбек, Чүй району, Шамшы айлайымыз, Салбурунчу, так. Тайган менен кыргыздын жылкысын ЮНЕСКО каттатып берүү боюнча дейт, так. Бул боюнча иштегиле, биздин Министерство культуры иштегиле, иш алып баргыла. Бул проблема деле эмес болсо керек. Так, жердин баары кургап жатат, БСР, БДРларды куруу баягы эле жалпы проблема экен. Буну курабыз. Мен айтып кеттим жогоруда, так. Шамшыдан автобус жүрбөйт, маршрут жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарына 1000 автобус алганбыз, бюджеттин акчасынан бөлүп, 1000 автобус. Андан сырткары ар кайсы булактардан алып отуруп, 1,5 миң автобус алып атабыз. Ушу жайга барып, где-то май-июндарга барып туруп, Бишкектин ичинде маршрут калбайт, бүт автобустар жүрөт. Маршруттарды ошо сиздердин айылдарга, райцентр жана кичи шаарлардан Бишкекке каттап турса болот да. Областтын центрларына Бишкекке каттап турса болот. Ошондойго киргизебиз. Так, ипотекага үй салып бериңиз дейт. Ипотека боюнча салып атабыз. Мына көрүп атасыздар. Келе жаткан жылы 24-жылы бир 5000 адамга, 25-жылы дагы бир 5000, 10.000 адам, 12-13 миң адамга үй бүлөгө үй беребиз. Республиканын булуң бурчунан басымдуу көпчүлүгү Бишкектен болот. Ал аны уланта беребиз. То есть тынымсыз алдыга уланып кете берет. Бара-бара бир 30-35 жылдарга барып, ушу квартира проблемасы деле ошол 40 райондун борборунда, 32 шаарыбыздын борборунда, 7 областта, Бишкек шаарында болбойт деген планыбыз бар, проблемасы болбойт деп. Бекматова Зина, Токтогул шаары, энергетикалык көз карандысызды камсыз кылуу, Камбарата бирдин салыгын Токтогулга түшүрүп бериңиз дейт. Мугалимдин кадыр баркы түштү, айлык акыларын көтөрүүгө аракет кылабыз. Айлык акыларын көтөрүүгө аракет кылабыз. Мугалимдер менен докторлардын, врачтардын айлык акысын дагы бюджетибизге карата, бюджети улуп атабы? Бюджетибиздин алына жараша көтөрүүгө аракет кылабыз келе жаткан жылы дагы. Мен көтөрөбүз деп айта албайм, бирок карап эсептерин чыгарып чыгып туруп анан көтөрөбүз. Так, Бердикулова шааринса өзгөн шаары. Шаардын чегин кеңейтип, көп кабаттуу үйлөрдү салып бериңиз. Калктын саны көбөйүп атат. Так, 2 мектеп керек дейт. Өзгөн шаарына дагы жер бөлүнгөн, ал жерге да ошо ипотека аркылуу үй салабыз. Так, Болпонова Жумагүл Араван району Төө Моюн айыл өкмөтүнүн Найман суу сактагычы суу менен камсыз кыла албай калды. Долбоор бар, бирок көптөн бери жылбай турат дейт. Мындай долбоорлор аябай көп. Жана жогоруда дагы айтып кетти. БСР, БДРлар суу бассейндерин салганга долбоор даяр нарын тараптарда дагы деп. Бирок акча каражатынын тартыштыгынан ошо салынбай келген буга чейин. Эми ошо алдыда келе жаткан 3-4 жыл катар менен ошо БСР, БДРларга суу сактагычтарга акчалар жумшайбыз. Кудай буйрса бул силерге да жетебиз. Так, Найман суу. Сурманкулов Аттокур Өзгөн району, Куршаб айыл аймагы, Өзгөн шаарынын айланып өтүү жолун баштоо дейт. Жакында Кудай буйрса баштайбыз. Жакында 10 километрдин тегереги болот экен. Бери мосттон түшүп элет, сразу эле бер жагы менен Өзгөндө айланып өтүп кетет, 10 километр болот. Жакында башталат. Жер алууга 5000 адам кезекте турат, 50 гектар жер бар, 100 гектар жер керек дейт. Өзгөн шаарынын ичинде болсо, 50 гектар болсо, ушул 50 гектар жерге биз бийик кабат үйлөрдү салышыбыз керек. Ал районго канча кабат түшөр экенин билбейм, балким 9 кабат, балким 15-20 кабат салса деле болобу, аны специалисттер определить этип берсе, ушул 50 гектар жерди мисалы бир мисал калайында бир 500 адамга эле бөлүп берип саласың жер там салыш үчүн. Этажный үй курсаң 5000 адамга айырмасы барбы же жокпу? Ошон үчүн ипотекалык үйгө, ипотекага кайрылгыла, ипотекалык компанияларга биз быйыл дагы 2 миллиард акча бөлүп беребиз. Андан сырткары 100 миллион дагы доллар келет, Кудай буйрса, Сауд фондунан. Андан кийин дагы 400 миллион ошонун бардыгы биз ипотекалык компанияга берип, ошо элге жөнөкөй калкка үй салып берип, квартира салып берүү саясатына жумшайбыз аны. Ошону мен 50 гектар жериңерди ошо бийик этаж үйлөрдү курганга жумшасаңар деп айтат элем. Орус мектеп боюнча Өзгөнгө салынат бир мектеп, Россия тарабынан салып атат, 9 мектеп, ошонун бири Өзгөнгө түшөт.
Дадабаев Миржалал, Манас району, Үч Коргон айыл аймагы Кира суу сактагыч боюнча казак туугандар менен келишимди кайрап карап чыгуу керек дейт. Эми келишим мен суу боюнча маселеси боюнча айттым, бул абдан мындай тонкий маселе. Муну неме карашыбыз керек. Так, Далбаев Бекташ, Сыгата району, так, бала бакча, мектептер жетишси улуттук тилге маани беришибиз керек. Карталарды кыргыз тилинде чыгарып бериңиздер дейт. Бала бакча, мектеп баарын эми кеп кылбай эле коелук. Карталарды кыргыз тилинде чыгарып берсек болот. Муну колго алыңыздар, тиешелүү органдар чыгарып койсо болот, проблема эмес. Жакыпбеков Бекболот, Талас району, Нуржанова айыл өкмөтү. Төө бурчактын түшүмү жылдан жылга төмөндөдө дейт. Так. Бул боюнча министрлик карагыла. Түшүм эмне үчүн жылдан жылга төмөндөп атканы. Эми суу же болбосо жанагындай жер семирткичтерди колдонбой атабы, муну карап көргүлө, жергиликтүү эл менен. Презентация берет элем деп айттыңыз. Урматтуу министр, кабыл алып презентациясын көргүлө. Эгер пайдалуу жерлери болсо сөзсүз алгыла, намыстанбагыла андан. Эгерде балким абдан жогорку деңгээлдеги адис болуп калабы бул, туура сунуш берип атабы, ошону карагыла, кабыл алгыла. Так, Жолдубаев Шайдулла, Аламүдүн району, Октябрь айыл аймагы. Сентябрь, октябрь айында биздин айылга 2 саатка келип кетиңиз дейт. Макул, барып кетем. Жайында барып кетейин. Так, мектептерде акча жыюуну токтоттуңуз эле, буйрук аткарылган жок дейт. Кайра акча топтоп башталды дейт. Так. Ушул жерде мен министрге айтып коеюн, бардык көзөмөлгө алыңыз. Указ аткарылышы керек. Кыйш аюусуз аткарылышы керек. Муну эмне үчүн мен токтоттум эле? Анткени жана жогоруда бирөө айтып кетпедиби, байгедей болуп бөлүнүп калдык деп. Көп жылдан бери эле ошондой бөлүнүп калган. Анан мектепте мен эмне үчүн жойгонумдун? Бир үй бүлөдөн 4-5 бала окуйт экен мектепте. Ошо 5-өөнө тең акча алат экен ай. Алып кел, алып келип төкпөсө, аны тимеле дигил баякыдай өзүн өзү мындай ыңгайсыз сезип, бала да ушундай болуп калат экен. Ошон үчүн жойгонмун. Көп болсо бир канча 1,5 миллиардты бюджеттен акча кетет экен, бергиле ошону дедим, бөлгүлө. Бул акча чогултуу бир саналуу гана бир ата-эне, анан мугалимдердин кызыкчылыгы. Ошон үчүн министрлик, өкмөт кечиктирбей акчаны бөлүп берип, жылдын башынан бир дагы проблема болбош керек. Мектептин ремонту, анан чака, бор, тряпка дегенге. Түшүндүңөр, э? Эгерде кимде ким дагы чогултуп атканын билсем, мен киши жиберем дагы жазалайбыз. Тиешелүү жазасын беребиз. Так, мектеп директор мектептерди жудуруш үчүн көчөдөн бомждарды алып келип атам дейт. Так. Бул боюнча эми баарыбыз эле ушул жерде тең курактуу экенбиз, мектептерде окуганбыз. Дежурный калып бир кыз, бир бала бизе өзүбүз эле жууп койчу эмес белек мектептерде. Өзүбүз эле жуучу элек го, деге уборщицасы жок эле. Уборщица жана 1-2 класстардыкын эле жуучу бизден, мен эсимде бала кезимде. Мына азыр Японияда эмдигиче чейин кичинекей балдар өзүлөрү жууйт ай. Бир уборщицасы жок Японияда мисалы. Өнүккөн өлкө. Ушуну жасасак болобу өзүбүздө? Же ата-энелер дагы ыйлап чыгасыңар, баламды кол жуудуруп атат деп. Ушул жагын карашыбыз керек экен. Министрлик уюштургула ушул жагын, уюштургула да карагыла. Дунганаев Дастан, Кемин району, Көкөйрөк айыл аймагы, делегаттарга 1 жылдан 3 жылга чейин убакыт берүү дейт. Так, муну айттым. Биринчи курултайды кичине мындай жеткиликтүү деңгээлде калыптандырып албайлыбы, Андан кийин анан балким 3 жыл, балким 5 жылга чейин узартып беребиз дегендей. Мына жана жигит берген сунуштай, араңыздарда отургандар сунуштарды бергиле, биринчи калыптандырып, анан кийин мыйзамдарын оңдоп, түздөп, иретке салып алып, баягы жоболорун, регламенттерин дегендей. Анан кийин барып убакытын узартсак болот го дейм. Так, чоң кеминде кестер салынат дейт, мөөнөт. Чоң кеминде кестер салынбай атат деп атасыз. Салынбай атат деп атасыз. Салынат. Биз мөөнөт койгонбуз. Мурдакыдай жерди алып туруп, 10-15 жыл менин жерим деп документин алып анан сатам деп, клиент издеп, же болбосо башка инвестор издеп жүрөм деген болбойт. Накта инвесторсуңбу биз берип атабыз. 1,5-2 жыл убакытты коюп атабыз. Эгерде баштабасаң кайра алып коебуз.
Эгерде 1,5-2,5 жылда мыйзамдуу мөөнөтү бар, өзүнүн мыйзамдуу мөөнөтү. Бүтүрбөсөң, канча салдың, ошо салганың менен кошо алып коебуз аны депчи. Ошентип баягы талаптарды коюп атабыз да, чтоб убагында салып иштете тургандай кылып туруп. Андай мурдакыдай басып жатуу деген болбойт. Так, Жакшылыков Казыбек, Ак Суу району, Ак Чый айыл аймагы. Логистикалык борбор керек, сүт алуучу и так далее. Так. Аэропортко жерлерин бекер өткөрүп бермекпиз деп атышат дейт. Аэропортко бекер албайбыз. Ордуна жер берип алып атабыз. Мисалы 70 кишинин жери бар экен, аэропортту узартыш үчүн. Ага башка жерди берип, анан ошо 70 кишинин жерин алып атабыз. Равнозначный жер берип эле. Сугат жерге сугат жер берип эле алып атабыз. Логистикалык борбор сүт алуу АКП ягын ошо өкмөт караштыргыла, өкмөт менен. Исакова Кыял, Бишкек Свердлов району, мугалимдердин айлыгы жергиликтүү бюджеттен төлөнүп келатат дейт. Бишкек шаары жөнүндө айтып атасыз го дейм, республикалык бюджетке алабыз муну. Мен тапшырма бергенмин. Мугалимдерди министрликке өткөрүп бердик, мектептерди. Горздравды Минздравга өткөрүп бердик. Ар ким өз иши менен алектенсин. Азыр мектептердин бардыгы билим берүүгө карайт. Бирок эмгек акысын шаар төлөп келаткан экен, где-то 4,5 миллиард сомдун тегерегинде төлөйт экен. Биз азыр быйыл эмдиги жылы толук республиканский бюджетке алабыз да, ошол 4,5 миллиардты шаарга калтырабыз. Шаарды чоңойтобуз. Ысык Атанын территориясынан, Сокулук территориясынан ошо шаарга кирет. 2 миллиондук шаар болот Бишкек. Азыр долбоор иштелип чыгып атат. Ошон үчүн ошол акчалар ошо шаарга жумшалат мындан кийин. Мамытканов Максат, Чоң Сарой айыл аймагы, таза суу маселеси. 6000 гектар жер сугат сууга муктаж, жаштарга үй салып берүү боюнча маселе. Жаштарга биз үй салып беребиз. 35 гектар эски аэропорттун аянты бар Чолпон Атада. Азыр долбоорунда даяр болуп калды. Акча чечилери менен баштайбыз. Ошол 5000 адамга, кезекте турган 5,5 ушундай адам бар. Аларга ошол бийик кабаттуу үйлөрдөн беребиз, ипотека аркылуу. Ахунова Гүлнар, Токмок шаары, мектеп жана бала бакчалар керек, аз камсыз болгондорго жардам дейт. Колдон келишинче мунун баарын жасап атабыз. Шаарды оңдоо маселеси дейт. Биз шаар оңдогонго Токмок менен Кара Балтага 1 миллиардтан 2 миллиард акча бөлдүк. Кийинки жылы Токмок менен Кара Балтанын дагы жолдору, инфраструктурасы, свет жана башка, тротуар, бала бакча жана бүт баары оңдолуп баштайт Кудай буйрса. Каракол шаарына бөлгөнбүз, бул мурдагы жылы билесиздер, азыр Каракол шаары кандай болуп калды? Кадимки шаар болуп калды. Өнүккөн өлкөлөрдүн эле шаарларындай болду. Токмок менен Кара Балтадагы буйрса ошондой болот. Жолчи Бакир, Лейлек району, Кулунда айыл өкмөтү, айыл аймагы. Чек ара маселесин аягына чыгаргыла деген талап койдуңуз. Кудай буйрса аягына чейин чыгарабыз. Бир гана сураныч, билип билбей туруп эле, түшүнүп түшүнбөй туруп эле кыйкырып чыга бербесеңиздер. Мына туура эмес чечип атат, анан жашырынып чечип атат. Жашырынып чече турган бир маселе жок. Бул чек ара маселеси оюнчук маселе эмес. Бул түбөлүк кала турган маселе. Туура эмес чечилип кала турган болсо, түбөлүк кыргыз эли каргай турган маселе. Ошон үчүн ошондон коркобуз биз. Анан түшүнүп түшүнбөй туруп эле, билбей эле, кыйкырып чыгып эле, мына туура эмес кетти дей бергенден алыс болуңуздар. Биз бир кыргыз элине душман адамдардан эмеспиз. Биз да мекенчилбиз. Ошо кыйкырып чыгып аткандарды алып келип жаныбызга коюп туруп, тестирование алсаңыз, бир тал чачыбызга туура келбеши мүмкүн. Дал келбей калышы мүмкүн. Алар бир жол ойлонсо, биз 70 жол ойлонобуз. Ошентип туруп анан кийин чечип атабыз. Ушул жерден бир кыйкырып чыккандар боюнча бир окуяларды эсиңиздерге салайынчы. То есть бизге мындай кандай зыяндар болуп калат дегендей да. Ат башыдагы логистикалык борборду билесиздер да, баягы ызы-чуу болду 2019-жылы. Салдырбай бүт баарын кубалап ийгенсиңер, Мен деле ошондо камакта жатканмын. Мен деле түшүнгөн эмесмин. Эл туура чыгып атса керек, бекеринен чыкпай эле да деген ой болгон менде деле. Эми мен тереңирээк билбегенден кийин көп деле маани бербейсиң да, түшүнбөйсүң. Анан чыккандан кийин келип бийликке келгенден кийин ушу чоң долбоорлорду карап, абдан терең изилдеп, тийиштүү кишилерди чакырып, сурап алардан, анан кийин ат башы логистикалык борборун изилдесем,
100% бизге 99 да пайыз эмес, 100% бизге пайда алып келе турган логистикалык борбор экен да бул. Тиш чукуштан баштап электромобилдерди да чыгармак экенбиз. 25 миңден 30 миңге чейин эл жумуш менен камсыз болмок экен. Мына нарын бүт эле ошо Кочкордон ары карай бүт эле жумуш менен камсыз болмок экен. Андан сырткары жүк ташыгандар, таксовать эткендер, тамак жасагандар элестеткилечи мына. Не деген борбор бул? Ошол жерден анан Орто Азияга бүт чачыратмак экенбиз да. Анан кийин коем муну менен ат башчылыктар менен сүйлөшүп келейин деп анан жергиликтүү калкка бардым. 21-жылы шайлангандан жазында барып туруп анан ошол логистикалык борбор салынчу айылдын жанында ак сакалы, көк сакалы, жаштары, орто жаштагылар баары чогулду. Чогулгандан кийин аны сурадым. Ай, неге салдырбай койдуңар десем? Айтат, чек ара ушул жерге чейин жылып келип калат деп эдиби дейт. Чек ара биз бүткөн. Бул түбөлүк чек арага чекит коюлган, эч жылбайт, 1 метр дагы жылбайт. Болду. Анан басып кетет деп эдиби биз дейт. Ушинтет. Анан түшүндүргөндөн кийин анан айтышты. Ай, болду, биз түшүндүк. Бизге түшүндүргөн киши жок болбодубу дейт. Туура түшүндүргөн киши дейт. Же өкмөттөн келип туура түшүндүрбөсө, анан каршы чыктык да биз түшүнбөсөк дейт. Болду, кел, сал айланайын ап кел деди. Мен Бишкекке келип туруп, Эмилбек Абдыкадыров менен баягы Кытайды чакырдым. Бир жумадан кийин келишти. Анан келем, кайра салгыла, мен эл менен сүйлөштүм, эч ким кубалабайт силерди, баргыла салгыла, мен колуман келген жардам баарын берейин деди. Анан ал айтты, мен бул акчамды деди, башка долбоорго жумшап салгам деди. Эми оңой эмес акча кетет да, 1,5 миллиард доллар кетет да жерге. Анан кийин ошо менен мен башка акча табышым керек, бирок буга табыш кыйын уже деди. Мына 3 жыл болду. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына келбей отурат мынакей. Болбосо ошол жерге логистикалык борбор салынып калса, эмне жаманбы? Дагы бир чоң объектибиз пайда болот эле. Ушундай эле бир иш мына. Минкушта биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги баягы урандын калдыктарын тазалап атат. Анткени тоо урап келип басып кала турган положение келип калыптыр, аябай коркунучтуу болуп турат. Эгерде сайга кулап кетсе, тоо ар жагында жатат, хвостохранилище, суу толот дагы, бүтүндөй баягы урандын баарын алып келип туруп дарыяга куят, ошо менен анан Нарын дарыясына Көкөмөрөн суусу менен ошо менен немеге мететте суу жараксыз болуп калат. Ошону ташып атса, элдин баары каршы чыгат. Тийбегиле, окуй бизге зыяны тиет, бу жерден алып өткөндө зыяны бар депчи. Анан мен бардым дагы, бүт терең изилдедим дагы, анан кийин элге барып анан жолугушуп уюштурдум. Ай, несине зыян тиет? Жок, мындай алып өтүп атканда дейт, шамал менен тиет бизге дейт. Бүт приборлор менен түшүндүрүп, 2 саат отуруп элге. Анан кийин анан айтып, ай, мына биз азыр коркунучсуз жерге көчүрүп атабыз. 200 жыл коркунучсуз болот. Уран Минкушта бар деп дүйнө жүзүндөгү картадан алынат. Уран бар деген жок болот. Азыр Минкушка барам деген туристтер шак ачып карайт дагы, уй, аякта опасный экен, уран бар экен, радиация күчтүү экен деп келбей коет да. Деп анан кийин ошентип анан кийин өзлөрүнөн кошуп, өз көздөрү менен машина менен ташып чыгып атканда баягы немелерин текшерип жанында. Ошенткенден кийин анан макул болушту. Туура эле кылып атыппыз деп. Анан ошентип макул болду да. Кызыл Омполдогу уран маселеси боюнча билесиңер, аны да жөө жүрүш жасап атып, бүт алардын баарын иштетпей кубалап жибергенбиз. Бул маселе боюнча дагы мен дагы ошол мезгилде ойлогом, эл туура эле кылып атат. Значит, зыяны бар го деп. Кийин чыгып бүт эсептеп, бүт баарын изилдеп чыкканда, бул жерде эч кандай зыяны жок экен. Тескерисинче, ушул Кызыл Омполдо жаткан кен байлыктардын баягы баалуу металлдарда жатат да, ар түрлүү жатат. Бир эле уран эмес. Торций бар, дагы башка магний бар, башкалары бар. Уран 0,001 эле проценти бар экен ал жерде. Мына, элестетиңиздер, 0,1 эмес, 0,001 проценти. Калган аны алып, тез эле алып жок кылса болот экен дагы, анан калган металлдар ошондо бир эле участогунда 6,5 миллиард доллардын металлы жатат экен. Бир эле участогунда, ал жерде 10 участок бар. Демек, бир 65-70 миллиард доллардын байлыгы жатат мына. 70 миллиард доллардын. 2 кумтөрдүн байлыгы жатат. Кумтөр 35-40 миллиард доллар байлыгы болсо кумтөрдө. Атыгы жерде 2 эсе мына. Союз кезден бери мына Кара-Балтада, горнорудный комбинатта иштетип келгенбиз уранды. Азыр деле мына Чалабыла иштеп атат, чалабылык болуп жакшы иштебейт, анткени сырьё жок. Казакстан мисалы. Bir жылда мына былтыркы жылы, 22-жылы 22.808 тонна казыптыр. Казакстан уран казып атат мына. 22.000 тонна, элестетиңиздер.
Республика Өзбекистан 2404 тонна. Кытай эл республикасы, биздин кошуналар жөнүндө айтып атам, 1885 тонна. А Россия болсо биздин партнерубуз 2911 тонна мына. Мынакей биздин кошуна өлкөлөр Россия баш болгон. Америка 582, Украина 801, Австралия 6613, Канада 6936, Намибия 5476 тонна. Мына ушинтип казышат экен. Анан буну дагы ошо элге туура түшүндүргөн эмес. Анан артында кызыктар адамдар турган экен. Бизде уран казылбаш керек деп. Анткени конкурент болобуз да. Бизде казылса себестоимосу башкалардыкына караганда 2 эсе арзан болот да. А ошон үчүн анан кийин кокуй буларды шыкактагыла деп туруп армияларды жиберген экен өзлөрүнүн. Ошентип эле элди жөө жүрүштүрүп эле кылбай койгон экен. Biz аны казсак, бизге башка инвестор издөө эмне кылабыз эгер казып баштасак? 70 миллиард доллардын ошол жерде баалуу металлыбыз жатса. Эми ушул теманын немесинде эле улай эле желек маселесине келели. Эми мен силерди 2 күн унчукпай угуп отурдум. Эми бир 5 мүнөт мен сөзүмдүн аягына чейин чыккыча угуп отургула. Кол чаппай эле койгула, кыйкырбай эле, ышкырбай эле койгула, угуп койгула, анан кийин аягында жыйынтыгында чечим кабыл алалы. Ушу желек кабыл алынганда мен ушу жаш бала элем, жаңы үйлөнгөн айылда болчумун. Анан кийин желек кабыл алынып калды. Биздин үйгө баягы коноктор келип калды, атамдын достору. Бардыгы тарыхчылар, санжырачылар көбү. Ушундай бир шерине жешчү эле дайыма. Анан кийин келип отуруп калдык. Анан эле желек кабыл алынып, сүйүнүп, баарыбыз кыйкырып, ой, желек кабыл алыныптыр деп. Анан арасында санжырачы, тарыхчы кишилер бар. 1000 жылдык кыргыздын тарыхын тим эле баягы куйма кулактын бир биздин жезделер болуп кетет эле. Ушу санжырачы көлдүктөр баары билет, Асангазы деген санжырачы болгон. Отуруп анан кийин айтты: "Атаңдын озурайын ай, желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр" деди. Шуну оңдоп койсо болмок экен деди. Анан карап туруп эле, "Ой, туй атаң көрү" деди. "Ушул жерде бир кыргыз жокпу ушул немени билген" деди. "Түндүгүбүз да туура эмес болуп калыптыр" деди. Көрсө, түндүк ал кишилердин айтымы. Мен ошондо билдим. Мен деле ага чейин көп маани берчү эмес элем бала кезде. Түндүк баягы 3төн 6 чамгарак турат да баягы түндүктө, билесиңер да. Ошону айтты, жалаң жамандыкка тигиле турган боз үйдүн түндүгүн коюп койбоду деп. Жакшылыкка тигилген боз үйдүкү 5 болот, 6 болот, 8 болот, баягы 6 канат, 4 канат, анан 12 канат деп коебуз го. Мына ошону айтты да. Кабатаң көр, эң болбогондо 4 кылып коюшпайт беле деди. Көрсө биз кыргыздар баягы жалаң жамандык болгондо, баягы кичинекей боз үйдү апарып тиге коет экенбиз дагы эле, колдонот экенбиз. Бул миңдеген жылдардан бери келаткан экен, бүгүн дагы уланып келатат, туурабы? Макулсуңарбы ошого? Ана бүгүн да уланып келатат. Биз сөөктү сразу эле ошо кичинекей боз үйдү тиге коюп эле коебуз, жууйбуз, анан алып барып коюп келебиз. Ошол 3төн 6 неме болот экен. Мына. А чоң боз үйлөр баягы байлар, бийлер, хандар жашаган, анан баягы кыргыз өзү баягы салтты карайбыз да, жакшынакай кылып алып жашайбыз боз үйлөрдү ушундай. Ушинтип айтты эле да. Анан андан бери мына ушул жерде отурган ушу мен курактуу, менден жогоркулар барыңыздар эле билесиздер. Күн карамага окшошуп калды, кап деп келатабыз, а жаштар аны билбейт, буга көнүп алды деген деп ойлойм да мен. Анан мен делегация менен ушу 3 жылдын ичинде өзүм кызматым боюнча биз бир 30дан ашык өлкөлөргө бардым окшойт. 30дан ашык өлкөлөргө баягы эки тараптуу жолугушуу, саммиттер, айрыкча ошо эки тараптуу жолугушуу болгондо бир 4-5 жерден мага суроо болду ушундай. Силердин мамлекеттин эми отуруп чайдын үстүндө отурганда сүйлөшөсүң да, желек коет аркаңа, өзүнүн желегин коет, сеникин коет, анан муну 2-3 күн мурун бай алдын ала передовой барат дагы, протоколдор уюштурат баарын. Анан ошол жерде талкуу болот. Анан менден сурап атпайбы, силер өлкөңөрдүн приоритети эмне? Айыл чарбасыбы, семичке өндүрүп май чыгарасыңарбы көбүнчө деп. А мен сразу эле түшүндүм, желек жөнүндө болот. Бул эми кичине катачылыгы менен кабыл алынып калган, эми муну оңдоп түзөп койсок болот деп эле айтам. Жок, биздики кен байлык, завод, фабрика, дыйканчылык менен деп анан кийин түшүндүрөм. Анан ошондон кийин анан келдим дагы Нурлан Шакиевке, спикерге. Мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү, киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир
4кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап. Анан эми аягына чыгайын. Буну дагы мындай деп каршы чыгып атышат. Каршы чыккандын көбү буган расход кетет деп атат. Паспорттарды алмаштырабыз деп атат. Номерлерди, анан башка жана башка жок. Эчтеке алмашылбайт, расход кетпейт, бир тыйын расход кетпейт. Биз 30 жылдын ичинде 6 жолу паспорт алмаштырдык. 5-6 жолу. Эски паспорттун мөөнөт өткөчө чейин иштейт. Жаңы берилген паспорттарга гана жаңы менен кете берет. Бул дүйнө жүзүндө 190 өлкөгө бизден электрондуй варианты жөнөтүлөт. Эски паспорт мөөнөт өткөнгө чейин жарактуу, а жаңы паспортубуз могу деп. Бүттү, эч кандай чет өлкөгө чыгасыңбы, мамлекеттин ичинде жүрөсүңбү, паспорт алмашылбайт. Кааласаң алмаштырасың, каалабасаң мөөнөт өткөнчө чейин кармап жүрө бересиң. Машинанын номерлери деле ошондой. Жаңы менен берилип аткандар жаңы кете берет, эскилер ма десең 15-20 жыл жүрө берген. Анан желектерди дагы массалык түрдө алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Жаңы баягы чет өлкөдөгү гана өкүлчүлүктөрүбүзгө, анан област, министрликтерге өзгөртүп койсок болот. Ага деле көп расход кетпейт. Мен баягы Нурланбек мырза айтып калбадыбы, спонсорлор бар, өзлөрү эле эметип койту. Аны мен айттым эле, май ошончолук эле бир 50-60 желекти мен эле зарплатаман деле алмаштырып берип коеюнчу депчи. Ошентип мен эле спонсорлук кылып берип коеюнчу, ошо мамлекеттин бир тыйынын кетирбей эле коелу деп. Анан эми сөзүмдүн акырында ушул жерден сурай турган нерсе, баягы кошуна өлкөнүн Казакстан президенти Назарбаев бир почти 30 жыл отурбадыбы башкарды. Анан бир Астана салынарды, Астанага көчүрөрдө, Алматыны, Борбор шаарын Астанага көчүрөрдө парламентине келип суранды. Албетте депутаттар деле каршы чыкты да, айтты, тиги Акмолого көчүрүш деген эмне деген сөз. Ал жер кең дала болуп жатат, шаар сала албайсың, ал жерге суук деп. Чындап эле Астанада илгери Акмол эмес беле. Кутурган итти байлап койсоң турбайт. Билесиңер, суугун, укмуш суук болот. Анан ошондо Назарбаев трибунада туруп айтты да. Урматтуу эл журтум деди. Мен деле бир нерсени ойлонуп атсам керек эми. Бүгүн туулган күнүм экен, ошого бир белек катары макул болуп койгулачы деп суранды да. Казак парламенти ошондо макул болду бардыгы. 90-95% макул болуп колдоп берди. Азыр мына Астананы карагыла. Дүйнөнүн эң алдыңкы шаарларынын бири болуп катарына кирип отурат. Эми мен Борборду көчүрөм, бир шаар салам башка жакка деп суранган жокмун. Эми ушу желекти оңдогонго мени бир колдоп берип эле койгулачы эми. Мен силердин суранычыңардын баарын колдоп атам. Суранбаган нерсеңерди колдоп берип атам. Эми мен бир суранычым ушу желекти оңдоп түздөө эле киргизип коелу. Оңдоп эч кандай өзгөрбөйт желек. Оңдотуу, түздөтүү гана кирилет да. Болду, желек ошол эле ойдон калат. Биз башка көк кылып аткан жокпуз, ак кылып аткан жокпуз. Боргону кичине оңдоо түзөө эле киргизип коюп атабыз. Колдойсуздарбы? Рахмат. Чоң рахмат. Эми уланта берели суроолорду. Рахмат чоң, мен ыраазымын сиздерге. Байдылдаев Жеңиш, Токтогул району, Абды Сүйөркулов айыл аймагы. Так, кыздарыбызды, балдарыбызды тарбиялайлы дедиңиз. Эң туура айттыңыз. Сөз бар. Кайсы улутту талкалагың келсе, кайсы мамлекетти талкалагың келсе, анын кыздарын буз деген. Ошондуктан биз кыздарыбызды тарбиялашыбыз керек. Мына ар бирибизде кыздар бар, кыз бала бар дегендей. Ошондуктан абдан туура маселе көтөрдүңүз. Муну ушул улуттук деңгээлге, мамлекеттик масштабтагы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Бул боюнча госсекретар жана башка тиешелүү органдар колго аласыздар деп ойлойм. Жумабай уулу Мирбек, Ысык Ата району, Люксембург айылы, таза суу, канализация маселеси. Эми муну карагыла, министрлик, өкмөт карагыла, бул Люксембург айыл аймагы Бишкектин эле чекесинде турат го эми. Ушул жерде таза суу анан канализация маселеси болсо, билбейм, анда башка алыска айылдарга кандай барабыз. Буну тиешелүү органдар карагыла. Жумагулов Русланбек, Москва району, Төлөк айыл аймагы, Дом культура курулбай жатат дейт. Таза суу жок. Приграничная зона статусун берсеңер дейт. Төлөк айылын. Так. Приграничный зона деген статусун бергенде биз областтарга жакын болсо, мисалы, шаарга, Борборго жакын болсо, бербей эле коелук. Бизде эң алыскы адам баягы бир кыйналып жете турган жерлер болсо гана берели. А эгерде ушул жердин баарын эле мына Москва району жакын эле жери болуп атпайбы бизге. Ошентип бере берсек, анда Кыргызстандын жарымын биз чек ара аймагы деген статус беришибиз керек болот. Анда тегерете төрт өлкө менен бириккен жерлерин. Ушундайды көтөрбөй деле койсоңуздар да. Так.
төлөк айылын эч жакка кошпой калтырсаң аар дейт. Так. Баягы административный реформа жүрүп аткан боюнча айтып атсаңыз керек, Эми андай болбойт. Биз карайбыз. Муну дагы бир жетемес, 70 өлчөп бир кесип атабыз. Анткени бул оңой эмес маселе. Мен биринчи түптөн баштадым. Ызы чуу чыкса да ошо өзүмдүн түп районуман чыксынчы деп. 13 айыл өкмөт бар эле 5ке кыскарттык. 5 эле айыл өкмөт калтырып туруп. Анан кийин бул абдан жакшы жыйынтыгын берди. Эконом болот экен, штат кыскарат экен, машиналар, здания, аркы беркилер болуп отуруп, абдан жакшы эконом болот экен. Анан эффективдүү башкарууга өтөт экен дагы. Ошонткенден кийин анан бүтүндөй Нарын областын кылдык. Мына билесиңер, 60 канча айыл өкмөт бар эле, 27 эле айыл өкмөт калды. Алар дагы эмне кылат. Эми калган бүтүндөй республика боюнча карап атышат азыр. Ушундай сураныштар көп. Айыл өкмөттүн борборун биздин айылга коюп бер дейт. Депутаттар суранат, министр суранат, ошо айылдын бир авторитеттүү аксакалдары, экстер суранат. Биз эч кимди укпашыбыз керек. Урматтуу, мен муну губернаторлорго дагы айткамын, администрациядагы айтып атам. Биз кадыр көңүлгө кылып, мисалы бирөөсүнүн суранычын, болуптур ушуну аткарып коелучу десек, бул анда биз туура эмес иш кылган болобуз. Анткени бир кичинекей айыл, 200 түтүн бар айылга барып айыл өкмөттүн борбору кылып, биякта 5000 түтүн бар айыл өкмөттү кантип айыл өкмөттүн борбору кылбай коебуз. Анан шылтоолору 50 километр болуп калды, 60 километр болуп калды. Илгеркидей азыр күндө айыл өкмөткө барып справка алып аткан же бир иш бүтүрүп аткан жериң жок. Мына могу жерде үйдө отуруп алып аласың. Электронный вариант. Андан сырткары барам десең, эми жок, такыр жок деген үйдө бирден машина бар го. Телефон бар баарыңарда, интернет деген бар. Акыры келечекте мына ушул интернетке өтөбүз. Мына Европа өлкөлөрү, өнүккөн өлкөлөр бүт үйүндө отуруп алып справка алат, үйүндө отуруп алып кредит алат керек болсо мына. Акыры биз ошого барабыз. Ошон үчүн бул түбөлүк кала турган нерсе. Биз ката кетирбешибиз керек. Мындан азыр жакын арада биз анын баарын жарыялайбыз. Анан ошо суранып аткан адамдарды да мен айтат элем, кыйнабасаңыздар. Кээ бирөө губернаторлорду кыйнап, давай мен айткандай кылгын, могу жерге, баланча жерге кой, айыл өкмөттүн борборун деп, андай болбойт аны. Биз мамлекетке кандай керек, ошондой ыңгайлуу жасашыбыз керек. Так, Мурат Жетимишбаев, Жети Өгүз району Кызыл Суу айылы. Так, Саруу Жууку суусунда БСРларды куруу, бул боюнча мен айттым. Так, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болсо, биз ар бир айылды тим эле бейиште жашагандай кылып койгубуз келет. Бирок мамлекеттин мүмкүнчүлүгү азырынча ага жок. Бирок бара Кудай буйрса болот ада. Ага дагы жетебиз. Так, балыкчы Барскон жолу буйрса бүтөт ал. Так, ушул жерден жол маселесине келгенде дагы бир маселе, урматтуу курултайдын өкүлдөрү, биз азыр бүгүн жолдорду республикалык бюджеттен акча каражатын бөлүп жасап атабыз. Республикалык бюджеттен. Бул баарыңыздардын акчаңыздар, салык төлөп аткандардыкы, элдин акчасы. Өнүккөн өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө башкача. Республикалык бюджеттин акчасын көп жолго колдоно бербейт, жол фонду деп, анан ошол фонд менен жасайт да. Биз дагы ошого өтөбүз, Кудай буйрса. Ушу жаңы жылда, келаткан жылы өтөбүз. Бирок кайсы айларда экенин биз өкмөтүбүз даяр болгондо, мен макулдугун берсем, анан өтөбүз. Жол фондун курабыз, жол фондун ачабыз. Ошол жол фондуна заправкада сатылып аткан күйүүчү майдан, бензин, соляркадан үстүнө 1 сомдон кошобуз. 1 сомдон кошобуз. Анан ошондон баштап биз республикалык акчадан бөлбөйбүз. Республикалык бюджетти биз өнүгүүгө жумшайбыз дагы, жолду жасоону, ошо дорожный фонд жасаш керек. Бул боюнча мындай сунуштар келди мага. Жанакындай машинелердин объемуна, кубтарына жараша, мотордун жараша, ошогон салык салалы дагы, анан ошолор төлөсүн, ошо жол фондуна төлөсүн, анан ошону менен жасайлы. Мындай болгондо анда адилетсиз болуп калат. Адилетсиз болуп калат, анткени бир күндө 1000 километрге чейин жүргөн машинелер бар. Күндө жүрөт. Бир 500-300 километрди жөн эле жүрүп коет. А кээ бирөө бар, ошол эле 570 жиби бар, анында же болбосо айылда жайлоодо жашаган малчыларыбыздын уаздары бар. Ал бир айда 2 жолу келип кетиши мүмкүн. А бирок төлөгөнү баягы эле 570 жип сыяктуу эле көп төлөп калат да. Бирок жолдо көп жүрбөйт. Эгерде биз бензинге, күйүүчү майга кошсок, мына ошондо адилеттүүлүк болот. Ким көп жүрсө, жолду көп чиртип атат да. Ошол көп төлөйт. Бул көп деле сумма эмес, 1 сомдон кошуп койсок, жол фондуна которулуп турса, андан кийин
Андан кийин талап кылсаңыздар болот. Мына биз жолго төлөп атабыз го. Эмне үчүн жол яма болуп калды? Эмне үчүн могу жол жасалбай атат деп. Жана көп жолдорду жасап атпайсыздарбы? Жайлоого кетчү жолдорду жасап атасыңар. Бирок Кудай буйрса келечекте ага дагы барабыз, жетебиз жайлоого чейин. Ушуну эсиңиздерге салып коелу, дагы анан кийин бензин кымбаттады деп кыйкырбаңыздар. Так. Мына ушул эле Жумаев Матазим Каракулжа району баары эле стратегиялык жол салуу маселесин көтөрүп турсуз. Буга да Кудай буйрса келечекте жетебиз. Так, Жуманова Элнура Жалал Абад шаары спутник аймагына өзүнчө статус берүү дейт. Жогорку окуу жайларга өзгөчө статус берүү. Камчыбек Кыдыршаевичке кол тийбестик статусун берүү дейт. Так, спутник аймагын муну карап көргүлө, жергиликтүү бийлик менен статус берүү боюнча микрорайон берсе деп атасыңар да. Жогорку окуу жайларга дагы билим берүү министри менен карагыла, эгерде бергенге мыйзам жол берсе, шарттары туура келсе, каршылык жок. Камчыбек Кыдыршаевичке кол тийбестик статусун менин оюмча муктаждык жок аган, эч кандай муктаждык жок, коркунуч жок. Так, Жусупбеков Улан Америка Кошмо Штаттарынан Иллинойс штатынан келген экен, консулдук кызматтары боюнча дейт. Муну тышкы иштер министри көңүлгө алгыла, күчөткүлө, кызматтарды иштерди күчөткүлө. Так, Идыров Ерсма, Ысык Ата району Кең Булуң айыл аймагы. Так, 17 национальностей живем дейт, газификация кылып бериңиз. Ушул газ боюнча Газпром иштеп атат. Мен келгенден баштап талап кыла баштадым. Алардын анткени милдеттенме алган экен, $1 2013-жылы сатып ийбедик белек. Ошондо бүтүндөй газдаштырабыз, чүй өрөөнүн, анан көлгө чейин, талас, баарын деген экен да. Анан талапты коюп атабыз, бирок аткара элек экен, ошол милдеттенмесин азыр мен талапты коюп атам. Тездеткиле деп. Жаңы конуштарга, чүйдүн тияк биягына, бүт баарына, Чалдыбардан баштап Кеминге чейин деп. Анан таласты суранып атабыз, ошол иштер жүрүп атат. Массалык маалыматтардан көрүп атсаңыздар керек, эми күчүнүн жетишинче иштеп атат, эми баягы физически жакшы жетишпей атат. Бирок келе жаткан алдыдагы жылдарда толук жеткизгенге аракет кыламын, жеткиздиргенге. Так. Чолпон Ата шаары дейт, Иманбеков Бердибек, туристтер көп келет, спецтехникалар жетишсиз дейт. Мэр сунуш киргизгиле, эмне техникалар керек экен. Исаев Эсенгул Тоң району, Актерек айыл аймагына Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгын өткөзүп берүүнү суранабыз дейт. Так, 130 жылдыгы. Макул. Принципи биз сүйлөшүп аттык элек, 100, 150, анан 200 жылдык болсо өткөрсөк, круглый дата деп эле, көп эле өткөрө бербей деп. Муну биз дагы карап көрөлүк, өткөзүп берсек болот. Кече Молдо Нияздын 200 жылдыгын өткөрүп аткан экен, мен баягы Кадам жайга барсам. Мен билген эмесмин. Жергиликтүү бийлик айткан эмес, эстелик коюп, анан мектеп ачып ушинтип аткан экен. Эми мындай атактуу, белгилүү адамдарыбыздын даталарын белгилеп койсок болот. Ашыкча болбойт. Анткени Молдо Нияз деген атабыз бул жеке эле Фергана өрөөнүн эмес, бүтүндөй Орто Азияга абдан мындай бир кадыр барктуу, билимдүү адам болгон. Билим, окууну ошол үйрөткөн киши көпчүлүктөргө. Көпчүлүк аалым адамдарга сабак берген киши болгон. Анан ошону айтып койбой анан кийин баягы экстренно болгон үчүн кызматтан алып койдук, эми баягы башкаларга сабак болсун, мындан кийин кайталанбасын деп. Анан аны дагы эстеликке чакырбай койгон үчүн ачып кетирбейди деп кыйкырып чыкпадыбы деги оппозициячылар. Андай эмес, наоборот, чакырган үчүн алып койдук. Мына ошондой. Өткөрүп берсек болот. Эмгек өткөн адамдарыбызды биз аталарыбызды унутпашыбыз керек. Так, балыкка кайберендерге мораторий киргизүү боюнча киргизгенбиз муну. Сөзсүз дагы бир 3-4 жыл улайбыз муну. Анткени көбөйүш керек алар. Исмаилова Карачач, Сокулук район, Орон айыл. Так, Манас жөнүндө айттыңыз. Боюнча иштер жүрүп атат. Так. Кайкеев Амантур, Нарын району, Эмгек Тала айыл аймагы. Медициналык жактан тейлөө проблема дейт, 75 койкалуу оорукана куруп берүү. Бул боюнча сиздердин ар бир сүйлөгөн сөздөрүңөр жазылып атат. Муну жанакы мен айтып өткөн секретариат бүт баарына таратып берет. Булар боюнча карайбыз. Верхнедарынский каскад кестерин жандантуу боюнча маселе козгодуңуз. Инвесторлар келип атат. Кудай буйрса, буну жандантабыз. Мунун тарыхын жакшы билесиздер. 2014-15 жылы баштап алып, кайра денонсация кылып салып, Россия өкмөтү бизге эл аралык сотко берген. Бул боюнча $37 миллион карызсыңар деп. Бирок ал жерге 7 миллион кеткен эмес. Бул боюнча мен Владимир Владимирович Путин менен жолукканда биринчи жолу ушунда айткам. Бул акчаны биз төлөбөйбүз. Азыр
биргелешкен комиссия түзөлүп барып туруп изилдеп чыгып туруп анан кийин бир чечимге келели деп. Ошо менен макул болуп иш козготуп мен бияка келип туруп азыр жөнөттүк катты. Бул боюнча жойдурганга мен толук күчүмдү жумшаймын. Бул үстөгү өсүп отуруп 47 миллионго чыгып кетти долларга. Мына бул республикадан биз карызбыз. Бир тыйын салбай туруп, $1 салбай туруп биз жөн эле карыз болуп калдык да мына. Мына мурунку жетекчилердин. Анткени бул жерде биздин эле жетекчилер эмес, бир 3-4 бар бизден. Тиги Россия тараптан да 4-5 бар, 5-6. Биргелешип уурдаганда бул акчаны жеп койгон, биргелешип. Анан эмне үчүн биз төлөшүбүз керек бул акчаны? Так, Камсаев Акылбек, Кемин району Кичи Кемин айыл аймагы. Сугат суу проблемасы бар, сугат жерлер кайрак жерге өтүп кетүү коркунучу бар дейт. 300 орундуу мектеп салып берүү суранычы, ФАП куруп берүү суранычы. Өкмөт көзөмөлгө алгыламы? Карабаев Медетбек, Россия Федерациясы Чита шаарынан келген. Так, үчүнчү күч бир нерседен пайдаланып кетиши мүмкүн, абайлаңыз дейт. Ири инвестиция салдык, ошону коргоп бериңиз деп. Үчүнчү күчтөр дайыма болуп келген, боло берет. Бирок биз коркпойбуз, Кудайга тобо. Эл колдоп турсаңар эле үчүнчү күчтүн колунан эч нерсе келбейт. Бирок биз билебиз кимдер экенин, кимдер акча берип атканын, шыкактап аркасында тургандарын. Кудай буйрса, жакын арада бир ушу интернет булактарына тарап калса керек, обычно ошо тарап кетет го сразу эле. Тигил акча бериптир, бул менен минтип сүйлөшүптүр деп. Аларды да угуп каласыңар. Бирок эл колдоп турса, үчүнчү күчтөн коркунуч жок бизге. Так, ири инвестиция салдык, ошону коргоп бериңиз дейт. Сөзсүз коргойбуз. Мен инвесторлордун баарын чакырып атам. Кыргызстанда мына силер үчүн бардык шарттарды түздүк, келгиле коргоп беребиз, мына иштегиле деп. Азыр инвесторлор жылдан жылга көбөйүп келип атат. Биз бардык инвесторлорду коргоп беребиз. Акчасын коргоп беребиз. Так, Кашкарали Эсен, Талас району, так. Общий эле маселе көтөргөн экенсиз, айтылган эле. Так, Кермалиев Талайбек, Бишкек Ленин району, Орто Сай айылында бир дагы мектеп жок дейт. Кандай бир айылда бир мектеп жок? Карагыла өкмөт, билим берүү министрлиги сунуш киргизгиле. Долбоорлор даяр бизде. Отургузалы мектепти керек болсо. Так, мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөр салынган дейт. Так. Бишкек Ленин району. Так, салынып калган. Мыйзамсыз курулган республика боюнча айрыкча Ош менен Бишкек аябай көп экен. Биз алардын бардыгын баягы мыйзамсыз курулгандарын эгерде талапка жооп бергендерин мыйзамдаштырып берип атабыз. Анан баягы мэрияларды алдап, өкмөттү алдап алып алган жерлер үчүн биз алардан 15%га чейин квартираларды алып атабыз. Анан мамлекеттик ипотекалык компанияга берип, кезекте тургандарга берип атабыз. Булардын баарын алабыз, жөн эле эме кылбайбыз, миг аркылуу тагы. Россияда түрмөлөрдө жаткандарды кайтарып келүү маселесин козгоп турсуз. Бүгүнкү күнгө чейин 100 адамдын тегерегинде биз алып келдик алардан. 400дөй адам өзлөрү отказ берди. Кыргызстанга барбайбыз деп, анткени гражданствосын алып алгандар экен. 100дөй адамыбызды алып келдик. Четинен алып келип атабыз. Анан бир тоскоол болуп атат. Мыйзамда Россиянын мыйзамы менен биздин мыйзамдар дал келбейт экен. Ошого карап Россия бербей коюп атат да. Биз азыр тапшырма бердим. Мына Минюс менен башкы прокуратура экөө иштеп атат. Баягы туура келтирип биздин мыйзамдарды анан кийин баарын алып келсек болот ошого. Так, Койчубекова Гүлзат Кербен шаары, таза суу, сугат суу маселеси дейт, жерге мораторий жарыялангандан бери балдарыбыз жер ала албай калды дейт. Мен жана айтып өтпөдүмбү, ошо жер бизде өзүбүздө тартыш. Келечекте да абдан тартыш болот. Тоолор ээлеп турат көп жерибизде. Так. Окшош эле маселелер, ошон үчүн мен өтүп кетип атам. Так, Кулушу Буланбек, Таш көмүр шаары. Заводдун ичиндеги 80 тоннадан ашык уулуу зат коркунуч жаратып жатат дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги срочно текшергиле, эртең менен көзөмөлгө алгыла, ал эмне уулуу зат 80 тоннадан ашык заводдун ичинде жаткан. Срочно көзөмөлгө алгыла. Биз азыр Кажы Сайды дагы баягы уулуу зат калданган, уран колдонгон жаткан жерди бүтүргөнбүз. А жерде коркунуч жок. Эми азыр 1000 кушту бүтүрүп атабыз. Келерки жылы полностью түштүк өтөбүз. Аякта да бир 18-19 ушундай коркунуч жер бар экен, уран сакталган жер. Россия мамлекети акча бөлүп берди. Росатом анын баарын ошол
башка коркунучсуз жерге алып барып туруп көмөт. Ошону менен Кыргызстандын территориясында мындай уулуу заттар бар жер, айрыкча урандын калдыктары бар жер болбойт мындан кийин. Кудай буйрса ушу 25-жылы аягына чыгарабыз деп атабыз. Так. Курманбекова Нура, Россия Федерациясы Камчатка айыл аймак эмгек мигранттардын алдын ала даярдоону сунуштадыңыз. Эми келечекте Кудай буйрса мигранттарды кетирбегенге аракет кылалы. Бирок азырынча туура маселе бул. Министр айым колго алыңыз. Министр айым барбы? Социалдык коргоо министрлиги, миграция министрлиги колго алгыла. Тиги киши менен жолугуп, кабыл алып, изилдеп чыккыла. Так, Курманов Айтбек, Тоң району, Кажы Сай айыл аймагы сот реформасы дейбиз дейт. Чечимдер чыкпай айланып жүрө берет, жылдап дейт. Туура айттыңыз, бул проблема бар. Муну мен сотко дагы, прокуратурага дагы бардыгына дайыма талапты коюп келем. Күн сайын ушул тема. Бүтүргүлө, взятка албагыла, таза иштегиле. Адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгаргыла. Эл ишенгендей болсун силерге деп. Бирок тилекке каршы сотторду взятка алып атканда кармаш өтө кыйын экен. Анткени мыйзамдарыбыз ошондой жазылган экен, соттор кол тийгиз. Качан гана баягы кармап алганын алып, анан кийин сотторду камаш үчүн, кармаш үчүн. Ошо соттун өзүнө алып барат экенбиз, уруксат алганга. Прокуратурага барат экенбиз, ген прокуратурага, биринчи анан соттордун советине, кеңешине. Анан алардан сразу эле 1 мүнөттө, 1 секундта информация кетип калат экен. Кокуй сени кармай турган болду, деги албагын взятканы деп. Анткени курсташ экен, группалаш экен, башка сельхоз институтканда барып сот кыла албайт экенбиз, прокуратурага кое албайт экенбиз. Бүт баары эле бир университетте окуп чыккан экен да булардын баары. Анан ушундай татаалдыктар бар күрөшүүдө, соттор менен, ушу прокуратура менен күрөшүүдө. Бирок биз мунун дагы жолун таап атабыз. Келечекте Кудай буйрса оңой эле барып кармап ала турган кылабыз. Чтоб соттор баягы взятка албай иштей тургандай кылып. Анан жана азыр эсиме келип кетти, сотторго зарплата көтөрүп бергенден көрөкчө бизге бергилечи ошол зарплатаны деп. Эми туура түшүнсөңөр, жок, сиздики туура эмес. Мен сиз менен макул эмесмин. Мындайда соттор бизде 450 эле сот бар республикада. А мугалимдерден 100 000 мугалим, врачтардан 80 000 бар. А биз алардын зарплатасын көтөрүш үчүн сразу бюджетте баягы ощутимый болуп калат да, сезилип калат. А 450 ал бир деңиздин бир тамчысындай эле болот да. Анан булардыкын көтөрүп берсек, баягындай $300-500, $1000, $3000 берген взяткага кызыкпай иштейт беле дегендей да. Деген маселе. Бардык шарттарды түзүп берип атабыз. Мен азыр үйлөрүн да берип атабыз, айтып атабыз. Эгерде аябайбыз, эгерде взятка ала турган болсоң дагы деп. Мына урматтуу жогорку соттун өкүлү, туруңуз мына. Көрдүңүзбү мына? Элдин мнениясын билдиңизби? Дагы деле сотторго ишеним жок азыр. Мына, эми тынчыраак болуңуздар. Мынакей көрдүңүздөр, соттор көрүп отурасыңар, угуп отурасыңар. Оңолгула. И прокуратура силер дагы. Тарбиялагыла кызматкерлериңерди. Так. Кыдырып Калтарбек Ош шаары ички иштер органдарынын пенсиялары көтөрүлбөй койду деген маселени койдуңуз. Бизде мына жалпы азыркы иштеп жаткан аскерлерибиз, аскер кызматкерлерибиз 48 000 түзөт. Жалпы республика боюнча. Пенсионерлер эле ошо иштеп кеткендер 28 000 болуп кетти. Мына элестеткиле, пенсионерлер 28 000 болуп кетти. Ошон үчүн бир жалпы пенсионерлер менен биздин мамлекеттик кызматкерлерди алганда бир кызматкерибизге зарплата алып отурган бир кызматкерге 3төн пенсионер туура келет бизде, урматтуу эл журт. Шуну билип коюшуңар керек да. Мына 800 канча 900гө жакындап кетти, 900 000ге пенсионерлерибиз. Анан бирок силердикин көтөрбөйбүз дебейбиз. Жалпы эле пенсионерлердин катарында келе жаткан жаңы жылдан кийин көтөрүп беребиз. Бирок жалпы эле пенсионерлердин катарында көтөрөбүз. Баягындай аскерлердин пенсиясы деп көтөрсөк, анда өтө эле көп сумма болуп кетет экен. Так, жерлер боюнча мектеп, бала бакча баягы эле
Ош Бишкек аба каттамын көбөйтүү боюнча маселе болду. Мамаев Абдилазиз Ош шаары. Көбөйтөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, Кудай буюрса бүт аэропортторду оңдоп атабыз. Ушу 24-жылы бардыгы бүтөт. Ички каттамдарды кое беребиз. Ал үчүн 4 самолет сатып алып атабыз. Экөө келатат, артынан дагы экөө келет, 4 самолет. Рейстерди көбөйтөбүз, анан арзандатабыз. Социалдык проект болот. Бул эл үчүн жасалып аткан нерсе. Мен кызматка келгенде Разаков аэропортунан анан Баткенден суранышты. Рейсти көбөйтүп бергиле деп. Жалалабад Ошто эле суранып аткан. Рейсти көбөйтүп бергиле деп. Мен көбөйттүрө албай койдум. Анткени жеке жак экен, алар акча табыш керек экен. Разаковго Баткенге учуш үчүн арзан майын актабай калат деп көбөйтпөй койду. Ошон үчүн анан аэропорттордун бардыгын оңдоп, азыр өзүбүз самолет сатып алып, мамлекет өзүбүз тарифин коелу деп атабыз. Баягы майын анан эмгек акыларын актагандай болсо болду. Баткенге, Разаковго, Кербенге, Канышкыяга, Алабука Чаткалга, Казарман, Талас, Нарын, Каракол бүт баарына рейстер кирет бул боюнча. Так, Мамажанов Эргеш Араван районунан орус мектеп бар дейт, 1 класста 45тен бала окуйт дейт. Министрлик карап чечкиле. Сунушуңарды бергиле эгерде бизден мамлекеттен жардам керек болсо. Так. Так, Мизамбеков Авазбек, Алабука району, Алабука айыл аймагы. Так, өткөн жолу коюлган талаптар аткарыла элек деп атат. Алабука Чаткал жолу. Алабука Чаткал жолу башталды да. Эми талаптар көп болгон. Анын баарын 1 жылда аткарып коюш кыйын. Башка баягы биз аткаралчу күчүбүз жеткен, акчабыз жеткен жерлерди аткарып келтабыз да эми. Алабука боюнча Алабука Чаткал жолу башталбады. Салып берип атпайбызбы? 172 километр жол салынат. 2 жылда салабызбы, 3 жылда салабызбы, буну жаңы жол салып кетип баратабыз. Канышкыяга жаңы аэропорт салабыз. Канышкыяга ушу келип жаткан жазда баштайбыз. Жаңы кичинекей аэропорт салабыз, аяка дагы түз самолет каттоосун жүргүзөбүз. Так, көмүр ташыгандар жолду талкалап жатышат дейт. Мияшев Курбанбек, Кара Суу району, Папанайыл аймагы. Мен жана айтып өтпөдүмбү, 1 сомдон кошобуз деп. Алар көбүрөөк жүргөн машинелер да, бензинди да селеркенде көп куят. Ошончолук көп төлөйт. Ошол акча менен кайра өзүлөрү бузган жолду өзүнө жасап берип коебуз. Кийин бара-бара. Момунбеков Асанбек, Аксы району, Авлети майла асфальт басуу маселеси, баягы эле таза суу, Сары Челек маселеси. Сары Челекке мен быйыл барып кеткем. Сары Челектин жолу башталды. Ушу бир 7-8 километр жол келе жаткан жыл асфальтталат. Жайыттар маселесин көтөрүп атасыз. Так. 75 жаштагы апабыз камалып калды деп атасыз. Мындайда ошол 70тен ашкан апа камалганда мен да карап туруп анан кийин көп бир ойлондум да. Акылы толуп эле калган апа экен өзү. Небере тарбиялап, үйдө отурбай эле тынч эле депчи. Аны көпчүлүгүңүздөр билбешиңиздер мүмкүн, интернет колдонуучулар билет, мындай карапайым калк билбесе керек. Чоң Алайда дейт, жерди бербейди, 10 гектар анан мүрзө кошо өтүп кетти, биздин ата бабалардын мүрзөсү өтүп кетти, көтөрүлгүлө чыкты, интернетте көрдүңөр да. Чакырыктар кылды, көтөрүлгүлө кокуй бербейди мына, ташыйып бербейди. Анан бизден жашырып атат депчи. Ал калп маалыматты таратып коюп, үйүндө отурат кылтыйыпчы. Анан кармап алды барып, кармап алды, эмнеге таратып атасың муну деп камап коюп, анан по-моему чыгарды болуш керек эле. Мен айттым эле, койгулачы, эмне кыласыңар ошол карган аксакалдарды камап десе, мен ушундай болуп атпайбы? Аны эмне кылабыз анан дейт. Элди ушинтип жалган маалымат таратып, ушинтип чакырык жасап атса эмне кылабыз депчи. Анан бир чети туура эле кылды, тарбиялап коюш керек дем, кой депчи. Мен мисалы 55ке чыктым. Мен отуруп алып ойлоном, тынчтык болсо экен, мамлекетибизде стабилдүүлүк болсо экен, ушу бала чакабыз, небере чөбөрөлөрүбүз жыргап жашаса экен кийин деп ойлоном да. Мен окшош эле ойлонуш керек эле ал деле. Акылынан кете элек эже экен. Анын жеке эле ал эже эмес, баардыгыңарды, кыргызстандыктарды бүтүндөй эле чакырат элем, тынчтыкты, андай жалган маалымат таратканды токтотуп мындай.
кичине. Эгерде чындап эле күнөө кетип атса, биз деле мойнубузга алабыз. Курубузду моюнга салып алып кечирим сурашыбыз мүмкүн, эгер туура эмес ката кетирип аткан болсок. Анан биз чек араны чечип атабыз. Бул өтө тонкий маселе. Парламентке алып келебиз, ал эч качан жашыруун болбойт. Парламентте каралат. Анан кийин ошол жерден чечилет. Андан кийин мен кол коем, анан кетет. Анан камоолор боюнча мисалы. 2020 жылга чейин башкаруу системасы такыр башка болчу. Мыйзамдар башка болчу. Анткени мындай чачыранды эле да. Жогорку кеңеш өзүнчө, бийлик, өкмөт өзүнчө, президент өзүнчө ушундай болчу. 2020 жылдан баштап бир эле мындай структура, бийлик түзүлдү. Жаңы структура түзүлдү, башкаруу бийлиги. Анан кийин ар бир министрликтерге өзлөрүнүн милдеттери артылды. Өзлөрүнүн ичинде уставы бар, жоолору бар, инструкциялары бар деген. Бүт ар биринин өзүнүн милдеттери бөлүнгөн. Мурдагыдай президентти, же болбосо премьерди же жогорку кеңешти карап отурбайт эч ким. Мурда премьер-министр только жогорку кеңеште эле отуруп жүрчү. Депутаттардын маселесин чечип, министрди бир звонок менен любой депутат чакырса чуркап барчу. То есть мамлекетке элге иштечү эмес, жогорку кеңешке иштечү. Мына жашырбай эле айтайын. Анткени мен өзүм да депутат болгонмун. Мен ошонун баарын өзүм жон терим менен көргөнмүн мынакей. Ошон үчүн мен бардыгын тазалап туруп жаңы система түздүм. Мамлекетке элдин пайдасына иштей турган системаны. Эгерде мамлекеттин ички же сырткы коопсуздугу маселе жаралып калып, ошону бир алдын албай калса, түздөн түз улуттук коопсуздук кызматкеринин кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев жооп берет. Ташиевден сурайбыз, неге алдын албадың сен? Неге убагында? Ал менден сурабайт, мен андан сурабайм. Колунда бүт бардык аткара турган кагаздары турат. Мыйзам чегинде. Эгерде ички ушундай бир башаламандык болуп, мамлекеттин ичинде ушундай боло турат. Ички иштер министри жооп берет. Эмне үчүн алдын алган жоксуң, эмне үчүн ушундай кылган жоксуң? Жоопко тартылат мисалы. Анан ошолор жанталашып, жоопко тартылбайын деп өзүнүн ишин аткарып атышат да буларчы. Мен алардан сурабайм, мен деле силер окшоп интернеттен карайм, булар өзүнүн ишин аткарып аткан экен дейм. Эгерде башка өлкө каптап келип, биздиги туруштук бере албай калсак, же болбосо кечигип кала турган болсок, анда коргоо министри менен чек арачы Керт башы менен жооп берет. Мына өкө турат, Керт башы менен жооп берет. Алардан да өзүнүн колунда закондору турат. Баягы инструкциялары турат да, мындайча айтканда. Ошон үчүн ал бирөөнү камаса эле дароо эле менин адресиме кыйкырып, эмне камап койдуң, чыгартып кой дебей, мындай мыйзамды карап, анан анын күнөөсү бар жогун карап, жасаган маселесин карап туруп, анан кийин кайрылып жүрсөңүздөр жакшы болот эле. Так, Назарбаев Абдунаби, Кадамжай району. Кабыл алуумду сурандыңыз, келиңиз, кабыл аламын, уюштуруп койгула, жардамчылар. Ыйман сабагын киргизүү боюнча айттыңыз. Ыйман сабагы кирген, бирок тилекке каршы менин оюмдагыдай мамлекеттин баягы мындай бир саясатын түз алып кете тургандай деңгээлде иш алып бара албай атат, анткени жалаң тарыхчы мугалимдер берип атат азыр. Биз качан гана ушу динди терең түшүнгөн, ушу биздин муфтияттын направлениясы менен окуп чыккан, билим алган балдарды мугалим кылганда гана анан кийин ошол нук менен кетебиз да, бир нук менен. Азыр эми чындап эле ал жагыбыздан аксап атабыз. Бирок ага келечекте келебиз ага да. Так, Наркулова Зарема, Кайыңды шаары, газ проблемасы. Газ боюнча мен айттым, Газпромго талап коюп атабыз. Так, чек ара макамы боюнча аны мен айттым, болбойт. Так. Нарматов Бегалы, Чаткал району, Канышкыя айыл аймагы. Алтын казуу иштери боюнча проблеманы айттыңыз. Эми мурдатан эле иштеп келаткан алтын казган кендерди биз токтото албайбыз. Анткени уже кеч болуп калган, андан көрөкчө биз салыгын алалы, ошо жерге иштеген жумуштар эмгек акысын алсын жумушчулар. Анан кийин аягына чыгарып, рекультивация иштерин бүтүрүп кетишти, биз көзөмөлгө алсак болот. Ага күчүбүз жетет. Так, Актала боюнча, Акталага келгенге чакырып кеттиңиз. Насиров Манас мырза, Акталага барып кетем. Планга киргизгиле, жардамчылар планга, орг-отдел планга киргизип койгула. Так. Норузбаев Медетбек Талаш шаары, кадр маселеси, дарыгерлер жетишпейт деп атасыз. Дарыгерлерди чакыргыла, биз мурда скорый жетишпейт эле, техника жетишпейт эле, машина, зданиялар жетишпейт эле, имараттар. Мына эми азыр бардыгын кылып берсек, врачтарыбыз жетишпейт эми.
Анткени бүт кошуна өлкөлөргө, башка өлкөлөргө кетип калыптыр көбү, баягы көбүрөөк эмгек акы берет деп. Эми бизде деле андай бере албасак да ага теңелип эле калды. Эми чакыргыла, айылдуу жерлерге кыздарды чакыргыла, балдарды чакыргыла. Мына мен дагы айылыма баягы неме салдым деле, ошондой больница. Илгерки участковый больницаны жакшылап салып койдук элек. Врач жок турат. Чакыргыла, келип иштесин, мына эмгек акыларын келе жаткан жылы көтөргөнгө аракет кылабыз дагы. Так, Балтахун, Нурманбетов ош шаары, Барак анклавыдан көчүп чыккандарга үй салып беребиз депсе, ооба, менин көзөмөлүмдө турат, салып беребиз. Бирок бекер эмес. 200дөн ашык үй бүлөгө салабыз, мужу келаткан жылы жазда баштайбыз, Кудай буйрса. Бирок 25 жылга ипотека аркылуу аласыңар. Эми аз-аздан эми ай сайын бир 2-3 миң сом төгө албайсыңарбы, төгөсүңөр да эми. Жер чукуласаңар да төгөсүңөр да эми, базарда иштейсиңер, башка кыласыңар дегенде эми. Бекер жатып алсаңар, конечно, төгө албайсыңар, иштеп төгүп бериш керек эми. Мамлекеттин эсебинен эмес, ошо 25 жылга деп биз тапшырма бергенмин, аны салып беребиз. Анткени барактан көчүп чыккандардын бардыгына бир жерди берген экен, ушул жерге мына айыл болуп жайгашкыла деп. Бир 7-8 эле үй бүлө мүмкүнчүлүгү болуп салыптыр да, калганы туш тарапта тентип жүрөт экен азыр. Баягы былтыркы эсиңиздердеби, аксакал келип кыйкырганда баягы өлө коррупция деген ошол айтпадыбы? Барактан чыгып калып бир жерге келдик дагы кескелдирик жеп жамбактык бир жай деп. Мен ошондо эле мен тапшырма берген, бүгүн бүт долбоорлору даяр, жазда баштайбыз буйрса. Так. Оморов Асыкбек Октябрь району, так, Бишкекте пробка көбөйдү дейт, кальцийлорду салуу боюнча. Буларды тапшырма берип атабыз, шаарды чоңойтобуз. Ош базары менен Батыш автовокзалындагы көчүрөбүз шаардан сырткары. Кудай буйрса, ошо келе жаткан жайдын күнүнө чейин үлгүрөбүз деп атабыз. Азыр жаңы жылдан кийин башталат. Аэропортко кетип аткан жакта сол жака көчүрөбүз. Бир 4-5 километрден эле болот экен. Ал эчтеке болбойт. Ош базары менен автовокзал ош жерге көчөт ар жака. Восточный автовокзалды Алматинский менен объездный жолго көчүргөнбүз. Азыр ошол жерде иштеп атат. Тигилерди тияка көчүрөбүз, ошондо кичине шаар эс ала түшөт эле да. Ош базарынын баягындай парк кылып коебуз территориясын. Башка эч нерсе салбайбыз. Түндүк түштүк автожолуна туннелдерди куруу боюнча дедиңиз. Так. Туура, баягы түндүк түштүк автожолун проектисин жасаганда чала жасап койгон экен. Азыр мисалы келе жаткан жылы биз ачабыз деп атабыз. Ачкандан кийин катуу жаан жааса, же болбосо жаз күздө ал жол аябай проблема жаратышы мүмкүн да. Анткени таш кулаган жерлерин эске албаптыр. Жанагындай кум шагыл кулаган, сел жүргөн жерлерин ушу эске албаптыр дагы, ага дагы дополнительный акча керек деп ушу жол салгандар сурап атат. Мен макулдук бердим, азыр булактарын таап туруп, аны дагы ошол параллельно жасай берет. Жол ачылат, иштейт, а бирок баягы аягына чейин эми ал проблема жок, иштеш керек да ал жол. Туурабы? Туура эмеспи? Могу түндүк түштүк баягы Ош Бишкек жолу сыяктуу эле. Тиги жолдо ошондой иштеш керек. Ошон үчүн ал жагын дагы карап атабыз. Так, Кадыр Кошалиев мырза, Кемпирабад боюнча камакта жаткандар ачык сотту суранышты дедиңиз. Бул маселени мен сотторго, тергөө органдарына да сурандым эле, май ачык эле кылып өткөрүп койбойсуңарбы деп. Анан мага мындай деп айтышты. Уюштурган башчысы бар ичинде. Кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен. Анан биз аны ачык чыгарганда, ал мамлекетти жек көрөсүңөр баарыңар. Анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп, мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Мүмкүн экен да. Туурабы же туура эмес айтамбы? Ошон үчүн жабык өткөзүп атабыз деп мага ушундай деп айтышты. Так, мектеп жол проблемалары, чек ара баягы эле проблемалар экен. Так. Оторбаева Замира, Каракол шаары дейт. Гражданская активистка. Так, эки дос бийлик талашып жатат дейт. Жооп берип коюңузчу деп жатат дейт. Мектептерге ремонт, так, акчалар, так, министрлик. Детдомдогу балдарга 60 сомдон кылып берсеңер тамагын дейт. Так, эки дос. Бул маселе, эки достун маселеси бийлик талашып атат деген мындай бири-бирибизди кайраштырган маселе ровно мына 3 жылдан бери келатат. Мен бийликке келип отурган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин чабыштыралы экөөнү деп. Дагы бир баягы спец органдарга түшүп калган экен, телефондору, анан мындай жазуулары отуруп алып бир аксакал эле киши өзү уюштуруп атат, 5-6 тегеректетип алып туруп. Сен дейт, садырга барып туруп, агасына айт, бир тууган агасына, ал ушуну кат экен дейт. Мына бир жуманын ичинде ташыйып, бийликти басып алган атат, мына аз калды деп айт. Ал барып айтса ишенет дейт.
Сен барып аялын айт деп бир аялды жумшап атат. Сен жакшы турбайсыңбы деп баягы бир жарадар болгондорду лечтетип жүргөндөрдүн арасында жакшы болгон бир аял бар экен, мамилеси бар. Сен аялын айт дейт. Сен болсо баласын айт дейт. Баласы менен иштеп аткан турбайсыңбы? Ошондо угат дейт. А Ташиевди мага коюп койгула дейт. А мен аны өзүм бат эле көндүрөм дейт. То есть чабышсын дейт. Экөөнү ажыратсак дейт, анан оңой кулатабыз бийликти деп атат. Эми мен ошол аксакалды боорум ооруйт. Чыгарып деле жиберсем болот ошол видеону, менин колумда турат. Ошол записти мисалы. Бирок мен силердин элдин алдында набирин төккүм келбей атат да. Азыр тынчып калды уже өзү деле. Ушинтип мындай күчтөр ал бир эле топ эмес. Ою мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз дептеп чабыштыра турганда. Бирок биз аган барган жокпуз, анткени мен баарын көрүп билип турам. Анан Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаевич келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок, ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөм. Ошон үчүн айырма жок, ал кимибиз отурганбыз. Ошон үчүн талашпайт. Андан сарсанаа болбой эле койгула. Детдомдогу балдарга 60 сом кылып берсеңер деп атат, тамак ашына. А бүгүнкү күндө канча сомдон? Я. Канча? Микрофон иштетип болочу. 20 сом. Айым неге 60 сом кылып бериле деп атат? Адашып калды окшойт. Балдар үйүндөгү тамак аш 220 сомго көтөрүлгөн. Детдомдогу. Карылар үйүндөгүлөрдүкү 200 сомдон. Ошо баса айтам да, мен кыдырып барып, бүт баарын кыдырып чыгып, 120дан экен эле, 110 сомдон экен эле, такыр ачка болуп жетпей аткан экен, дароо 220га эки эсе кылып көтөрүп бербедим белем, 2 жыл мурун эле. Жакшынакай тамак ичип атабыз деп. Бирок тактап койгулачы, 60 сомдон көтөрүп бергиле 60 сомго деп аткан. Неге 60 сомго деп атат? Кайсы детдом? Тактап койгула, кабыл алгыла. Жанакы кимди? Оторов Айшаны. Жок, эмени диге. Оторбаева Замираны кабыл алгыла, тактап койгула. Так, мугалимдердин укугун кайтарып берүү боюнча деп Өзбеков Максатбек Баткен шаары, мен бул боюнча айттым, мен дагы колдоймун. Бул эми өзүбүздүн эл журттан, ушу мугалимдерден, балдардан көз каранды да. Кемин шаары спорт комплекси салып беребиз дедиң эле дейт. Эми ага да жетебиз, кичине чыдап туруңуздар. Былтыр эле көтөргөнсүз ал маселени. Орус туугандарыбыз айтат го, обещанного 3 года ждет деп. Күчүбүз жетсе салып беребиз келе жаткан жылы, жетпесе аркы жылы жетебиз. Так, Кемин шаарчасынын ген планы жок дейт. Ген план көпчүлүк рай борборлордо и шаарларда жок экен. Иштелип чыкпаптыр. Райондун борборлоруна да биз тапшырма берип, ошолордун бардыгын ген планын иштеп чыккыла деп тапшырма берген былтыр. Иштелип атат, эми ар бир айылдык райондун борбору, анан шаарлар 32 шаарга иштелип чыгат буларды. Так, Саипов Айбек Базар Коргон шаары дейт. Шаарды өнүктүрүү боюнча маселелерди көтөрдүңүздөр. Ооба, биз жаңы шаардын катарына, улардын катарына кошконбуз. Өзгөн Базар Коргон шаарын мен указым чыккан. Өнүктүрөбүз. Келечекте аяка дагы микрорайондорду салабыз, Кудай буйрса. Так, физрастворлорду чыгаруу маселесин көтөрүп атасыз. Бул боюнча ушу Бишкекке съездин территориясына завод салып башталат жакында, Кудай буйрса. Өзүбүздөн физраствор чыгарган завод болот. 100% өзүбүздү камтыйбыз, 60 тонна суткасына чыгат, 20 тонна керек делет экен бизге, 40 тоннасын биз кошуна өлкөлөргө, чет өлкөгө экспорттойбуз. Бул 1,5-2 жылдын ичинде болуп кала турган маселе бул. Текесекирик долбоорун көтөрүпсүз, Сапаров Курбанбек, Баткен району, Карабак айыл аймагы. Зардалы, Текесекирик боюнча мындай долбоорлор көп, мен жана айтып өтүрбөдүмбү? Күчүбүз жеткенде жетебиз булга дагы. Финансылык жактан айтып атам. Зардалыга мен барып кетем, планымда турат, бир барып кетемин аяка. Так, Сатаров Чыңгыз, Сузак району, Карадария айыл аймагы дейт. Дамба куруу маселесин көтөрүп турсуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине аткарууга алгыла, текшергиле. Эгер акча керек болсо айткыла, бөлүп берели, дамба курсун. Чек ара статусу бул боюнча болбойт. Так. Мектептер, ооруканалар дейт. Силерге да жетет мектептер, ооруканалар. Так, Сейитов Талантбек Жалал Абад шаары.
Анча мынча жесе да бизге ашат да триллиондон деп эл сүйүнүп атат дейт. Укмуш сүйүнүч го бул да. Анча мынча жесе да деген сөз кеп болбош керек. Биз пендебиз баарыбыз отурган жерде. Өзүбүз тойсок да көзүбүз тойбойт. Анча мынча деп биринчи чыпалак менен жейт. Анан аты жок өтөт, анан ортончуга сөөмөй, бармак, 5 колду салат, анан монтип күрөй баштайт мына. Биз ушунун баарын мынакей акыркы 3 жылда мурдакылардын баарын ишин көрүп айтып атабыз да. Кагаз жүзүндө баягы жегендерин азыр кайтартып атпайбызбы? Жана сындап калат го, кустуризация кылып атышат деп. Биз кайра жеген ичкендин баарын кайтартып атабыз, биз ошол жерден көрүп атабыз. 10 жыл мурун кандай жеп баштаган, андан кийин анан жакынкы эле 2018-19дар кандай күрөп жеген экен. Мына бажы тармагынан эле, салык тармагынан. Бажы тармагын биз 3 эсеге көбөйттүк. Мурда 30 миллиард чогултуп жүргөн болсо, азыр 105 миллиард. Ошол эле машиналардын потогу. Айырмасы бир аз эле, ашып кеткен жок. Таможнянын немеси, баягы ставкасы, ошол эле биз көтөргөн жокпуз. Налог менен таможня бип-бирдей баягы эле бойдон турат. Мына ошол 70 миллиард сом кайда кетип жүргөн мурда? Мына өзүңөр ойлонуп көргүлө. Мына ошону чыпалак менен жеп жүрүп 10 жыл мурун, андан 8 жыл мурун 5 колду салып, андан кийин мына 2017-18 жылдары анан күрөп жеген да мына. Ошон үчүн андай болбош керек, анча мынча жесе да деп. Жеген деген жегин келсе лучше частный жака кеткин. Мамлекеттик кызматта эгерде эмгек акы сени удовлетворяет, тогда иште, а болбосо кет деген сөз. Ошондой болуш керек. Андай болбойт мындай. Коррупция менен күрөштү токтотпосоңуздар дейт, токтобойт. Коррупция менен күрөш улана берет. Мындан да катуу уланат, эгер керек болсо. Так, техничкалардын эмгек акыларын көтөрүп берсеңиз дейт, так. Салык. Салыктарды жашырбай төлөсөңүздөр, техничкалардын да баарыныкын көтөрөбүз. Салыкты жашырбай төлөш керек. Биз жана ККМ көтөрүл десек кызы чуу салып атпайбы? Жок, биз неме менен эле сата беребиз, патент менен деп. А биз патент менен саткандарды 15 миллиондон ашпаса сен патент алба деп атабыз. Канча патент аласың сен? 48-50 миң сом жылына патентке төлөйм дейт. А сен 48 тыйын төлөбө. ККМ алда басып отура бер, сеники 8 миллион, 10 миллион, 11 миллион болсо бир тыйын төлөбөйсүң десе, жок, меган патент деле калтырып бер дейт. Демек ал 15 миллион эмес да андан көп. А бул эмне үчүн биз мындай кылып атабыз? Анткени Кытайдан өткөн товарлар бизге 14 миллиард долларды көрсөтөт. Кытай ачык көрсөтөт. Бизден деле ошончо деп кабыл алабыз, бирок бизге статистика боюнча бизде сатылган товарлар 4 миллиард деп көрсөтүп калып атат. 10 миллиард каяка кетип атат дегенде, мисалы 5 миллиард макул жарым реэкспортко кетсин. Өзбекстан өтөт, Түркменстан, Тажикстан, тиги Россияга чейин кетет. Бияктан Россияга анча мынча кетет бизде мисалы. 5 миллиард көмүскөдө жатып атпайбы биякта. Ошону алып чыксак, бүгүнкү бюджетибизден дагы 2 эсе, 3 эсе көбөйөт. Эмгек акыңарды бүгүн 30 миң алып атсаңар, 90 миң аласыңар дегендей да. Пенсияны бүгүн 15 миң алып атсаң, 45 миң пенсия аласың, жаман бем. Биз эл үчүн эле кылып коелу деп атабыз да. Ачыкка чыгаралы деп атабыз. Болду эми буга чейинкисин көздү жумалы, мындан ары ачык иштейли деп. Ушундай саясат болуп атат да. Так, Станбаев Бакыт, Сокулук району, Атбаш айланы, экология, канализация салып берүү боюнча. Так, Тажибаева Назипака, Нокат району, Караташ айыл. Жаштардын миграциясы күчөп атат, жерлер трансформация, баягы эле проблемалар экен. Так, урматтуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аппарат, администрация президента, өкмөт, ушу комиссия түзгүлөө дагы бүтүндөй республика боюнча. Анан жергиликтүү элдин өзүнөн кошкула, анан абдан дыкат карап туруп, эгерде кайрак жер, айдоо жер, сугат жер болбосо, таштак жер гана болсо, биз трансформация кылып берели. Эми бул проблема действительно бар. Анан таштак эчтеке мүмкүн эмес болгон жерлер болсо, баягы лесхоздун жери болуп калабы, же айыл чарба жеринде бирок мүмкүн эмес болуп калабы, ошондой жерлерди карап туруп. Анан эл дагы өзүңүздөр көзөмөлгө алгыла. Бир күн менен жашабайлы. Келечекте ойлонолу. 30 жыл, 50 жылдан кийин эмне болот деп. Биз деле кетебиз, бала чака небере чөбөрө деген бар да. Мамлекет калат түбөлүк. Биздин келечек муун калат. Ушу бир күндүк кызыкчылыкты карабай, өзүңөр да көзөмөлгө алгыла. Кокус баягы коррупцияга аралашып, айдоо жер же болбосо жанагындай кайрак жерди трансформацияга берип аткан болсо, так токтотуп калгыла. Активисттер бар толтура, патриот адамдарыбыз бар айылдарда. Ошолор өзүңөр карап туруп токтоткула. Мен эми баарына жетишпейм деп карап. Кээ бирөө ушундай анча мынча баягындай кылып туруп, бизге бербейиши мүмкүн. Мына могу жерде трансформация кылып бергиле деп. Бул өзүбүздүн эле келечегибизге балта чапкан болобуз. Так.
Тилебалды уулу Айдарбек, Чоң Алай району, Чоң Алай айыл аймагы. Алтын кендер боюнча көтөрдүңүз, жанакы руда, анан концентраттар боюнча. Мен указ чыгарганмын былтыр. Ушул декабрдын 31-inde кийин чейин ташып чыгып, концентраттарды, анан рудаларды чет өлкөдөн ташып чыгып, переработка кылышат көп фирмалар. Биз налогун гана алып отурабыз, бирок чет өлкөгө барганда канча алтын, канча күмүш бөлүнүп чыкты, биз билбейбиз да. Анан мен указ чыгаргам. Мындан ары 31 декабрга чейин алып чыксаңар болот. 1 январдан баштап Кара-Балтада өзүбүз переработка кылып беребиз деп. Алтынын бөлүп, күмүшүн бөлүп, анан биз карап отурабыз да, накта салыкты ошондо биз өзүбүздүн дагы салыкты алып калышыбыз керек. Өзүбүздүн үлүшүбүздү дагы деп. Бирок тилекке каршы аяка дополнительный бир эмеле завод коюшубуз керек экен, ошону койгонго үлгүрбөй калдык. Азыр дагы 6 айга узартып атабыз 1 июлга чейин деп. Кудай буйруп өзүбүз заводду орнотуп бүтөрүбүз менен 1 грамм руда 1 грамм эме концентрат чыкпайт башка өлкөгө. Только Жалал-Абадтан, то есть Кара-Балтадан переработка кылабыз. А түштүктө да ойлонуп атабыз, каерде переработка кылсак болот. Ошон үчүн муну биз өзүбүздүн колго алабыз. Октябрь району, Гаухар Тогузбаева. Газпром менен эсептешүүдө кредит бергиле дейт. Мен түшүнгөн жокмун буну. Элге дейт да, мисалы, элдин карызы бар Газпромго. Ар бир үй бүлө канча газ колдонсо ошончого өзү төлөш керек да. Сууга төлөшүң керек, өзүң жылуулукка төлөшүң керек, газга төлөшүң керек. Биз кантип беребиз аны? Тем более Газпром бизге карабайт. Бул Россия мамлекеттик компаниясы. Биз $1 сатып ийгенбиз, ал келишимде турат экен 39-жылга чейин газ көтөрүлсө да түшсө дагы 150 эле $160 көтөрүлбөйт, түшпөйт деп. Баягы кризиске чейин бизде 110-120 болсо дагы биз 150дөн алып атканбыз алардан. Азыр мына 300гө, 1000ге чейин чыгып кетпедиби башка чет өлкөлөргө, Европа өлкөлөрүнө. Азыр деле бирок биз ошол баа менен алып атабыз. Газды эң арзан биз алып атабыз, Кыргызстан. Азыр үйдөгү газга төлөп атканыңар эң арзан. Эгерде башка өлкөлөрдөгүдөй $300, $500, $1000 сатса, анда күчүңөр жетпей калса болот эле. Азыр мен ойлойм, ар бир үй бүлө өзүлөрү төлөш керек. Бул туура эмес. Суроого дейм. Талап, туура эмес талап да. Так, Төлөпбергенова Назгүл, Октябрь району. Майып балдарга мектеп бала бакчалар маселесин куруп берүү талабын койдуңуз. Министр айым изилдеп чыктыла, кайсыл жерлерге керек болсо, эгерде бала саны көп болсо, биз бул жагын жардам берели. Майып балдарыбыз көп биздики. Буларга жардам беришибиз керек. Былтыр бекен, мурдагы жылы бекен, буларды бекер дарылоо, мамлекеттин эсебинен дарылоо боюнча Бакиевдин мурдакы үйүнүн ордуна мен салдырып берген, билесиздер го, 100 орундук. Азыр бүгүн ийгиликтүү иштеп атат. Ушундай майып балдардын баарын мамлекеттин эсебинен бекер дарылап атабыз. Так. Топчубаева Шаани, Алай району, Үчтөб айылы. Сосфонд коррупцияга малынып кеткен дейт. Бул маселени биз тыйдык го деп ойлодум элем, дагы деле уланып аткан экен да. Мурда өлүп калган пенсионерлер да өлө элек деп эле акча алып жүргөн экен да, өзүлөрү көп. Ушундай фактылар көп болгон экен. Муну жок кылганбыз. Күч органдары срочно текшерип чыгып, кимге тиешелүү болсо, ушу Сосфонд тиги Алай районунда мага маалымат бергиле. Так, июнь окуясы боюнча айттыңыз. Июнь окуясы боюнча бүгүн сотто каралып атат. Бүт элек соту. Биз материалдын баарын алып туруп жөнөткөнбүз. Анан июнь окуясы боюнча эмнеге камалган жок деп атпайсыңарбы? Эмнеге бул? 2010-жылы мыйзам кабыл алып коюшкан экен, 2011-жылы. Ошол июнь окуясына катышкандар эле, өзүлөрү эле депутат болгондор, министр, президент болгондор мыйзам кабыл алыптыр. Ушундай кылмыштар 10 жыл өтүп кеткенден кийин жоопко тартылбайт деп. Биз ошон үчүн аларды жоопко тарта албай атабыз. Бирок сотко бердик, сот чечимин чыгарсын, кана кимдер күнөөлүү экенин эл алдына жарыялап койсун деп. Мыйзамды өзгөртпөйсүңөрбү дегенде суроо болушу мүмкүн, бирок мыйзамды өзгөрткөндө өзгөртүп кайра баягын алып неме кылганда ал оордотушуу жагдайына кетпейт деген бир ушундай бир балаясы бар да дагы. Баары бир деле жоопко тарта албайсың, жаңы мыйзам кабыл алсаң деле. Ушундай проблема, ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, бирок сот өкүмүн чыгарат өзүнө. Штраф салабы, же болбосо башка бир мындай болобу, биз соттун чечиминен кийин билебиз кимдер кандай окуяларга катышкан, күнөөсү канчалык деңгээлде, ошо соттун чечиминен кийин билебиз. Так, газ
дейт. Так. Алга, так, Туйгунов Шертай дейт. Кадамжай району Алга айыл өкмөтү. Айылга айла. Алга айылынын жетекчиси Дыканов Жыргал коррупционер деп үстүнөн даттанып атасыз. Бизде мындайда администрация комиссия түзүп туруп, эки жагын тең иликтеп чыккыла. Бири-бирине өчөшүп, ушундай бир душмандашып калса эле арыздана берет, анан териштире келсең, тескерисинче ушу арыздчы тараптагы күнөөлүү болуп чыгып калган фактылар болот да. Ошон үчүн жети өлчөп биргескиле карагыла. Так, ипподромдордун оңдоо жана башка иштерди. Так, поликлиника, суу чыгаруу, баягы общий тема экен. Так. Агордо жаңы конуш боюнча 3000дей үй сот аткаруучулардын ишинен кетип ала албай жатабыз деп атпайсызбы? Турдубаев Жолдошбек, Сокулук району, военный Антоновка. Муну билем мен, бул жери толук чечилген эмес, же бияк тарапка, же бияк тарапка талаш маселелер. Аялы күйөөсү ажырашып кеткен, анан аялы уруксат бербейт, же күйөөсү уруксат бербейт. Ушундай болгон маселелер көп экен. Только ошолордуку. А эгерде жеринде проблемасы жок болсо, кызыл линиянын алдында болбосо, алардын бардыгына берилип атат, берилип бүтөт аягына чейин. Ал эми бул сот иштериндегине мен барып алып, эки аялы күйөөсүн жараштырып, анан мына чечип алгыла деп дебейм да, эми өзүлөрү чечиш керек аны. Комиссия түзгөнбүз, бул комиссия иштеп атат, берилет. Так, Панфилов районунан Бейшенбаев, Вознесеновка айлаймак, суу сактагыч куруп берүү боюнча дейт. Ашмара суусу Казакстандын аймагында калган дейт, чечип бериңиз дейт. Бул маселе эми чечилип калган маселе. Муну өтө татаал. Анткени делимитация, демаркациялар менен бүткөн, парламенттен өткөн, ал железобетонна бекип калган маселе. 1 сантиметр жер, 1 метр жер үчүн Тажикстан менен эмне болуп атабыз, көрүп атпайсыңарбы? Анан эми билейген суу сактагыч боюнча билбейм кандай чечилет. Ал уже өтүп кеткен маселе, бизге чейин чечилип калган маселе. Бул татаал. Так. Так, Үркүнүп Калыбай, Каракулжа району Ойтал айыл аймагы. Асфальт төшөлдү, 2024 узагыраак асфальт басып берсеңиздер дейт, басабыз көбөйтөбүз аны. Татаал аймак деген макамыңар бар эле экен, дагы кошумча сурап атасыз. Бар экен го, татаал аймакка кирет экен. Өзүңүз айттыңыз, 30% алабыз, эми ошону дагы көбөйтөм, 100% сурап атасыз да. Суу министрлигин түзүү боюнча деп Эгембердиев Миррус маселе көтөрдүңүз, муну карап көрөлү. Карап көрөбүз. Эшимбаев Апсатар, Ноокат району, Кулатов айыл аймагы. Суу боюнча маселе тоже. ЮКЦ заводу боюнча маселе көтөрдүңүз. Жабыш керек, антыш керек, мынтыш керек депчи баягы. Өзү эмне кылалы? Завод, фабрика салгыла дейсиңер. Салып иштетсек, кайра жапкыла дейсиңер. Не кылышыбыз керек эми? Өнүгүш үчүн биз завод, фабрикаларды салышыбыз керек. Да, бирок баягы табиятты, жаратылышты талкалабагандай кылып көзөмөлгө алышыбыз керек. Биз муну мен караштырайын, эгерде баягы талапка жооп берген, заманбап балким инструменттерди колдонобузбу, материалдарды тиги, техникаларды балким карап көрөлү муну. Так, эң аягында кимдер сүйлөдү? Көчөрбаев мырза боюнча жазып алган экенмин. Мыйзамдарга өзүңөр сунуштарды бергиле. Жөн эле ооз менен айтып койбостон, сындап койбостон, ошол ишти өзүңөр жасагыла. Колуңарга жугуп калбайт андан. Иштебеген киши жаңылбайт. Иштеген киши сөзсүз бир жерден жаңылат. Анан көч бара-бара түзөлөт дейт, ошону түздөп кетебиз. Силер окшогон балдар жардам бергиле, мына ушу делегаттар жардам бергиле, түздөп кеткенге. Эми былтыркы курултайга караганда быйылкыбыз мынакей эч кандай уруш талашы жок, кыйкырык өкүрүгү жок, жакшы өттү. Эми мындан аркы курултайыбыз дагы мындан да жакшы өтөт деп мен үмүт кыламын. With